Кыргызстанда эң алдыңкы Каракол шаарын белгилешти. Каракол шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бири. Мына мэр маңдайыбызда турат. Таанысыздарбы? Биринчи жолу көрөм. Сизчи? Тааныйм. Кандай иштеп атат мэр? Жакшы. Жолдор оңдолуп, бардык жолдордун баары оңдолуп жакшы болуп атат. Жолдор баары жакшы оңолуп келатат. Таза шаар болсо адам өзүн да оңдойт экен да. Бул жерден бий конкурстар уюштурулат. Жаштарга түзүлгөн условиясы жакшы. Кандай десем, жаштарга ылайыктуу шаар да, баары бар. Особенно энелерге жакшы да, жаш энелерге. Каракол шаарында ушул 2 жыл Жергиликтүү бюджеттен бүгүн мектеп салганга жетишип калдыбы бизде? Бюджеттин көтөрүлгөнүнө байланыштуу. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көрүп турган бул экинчи эски таштанды талаа деп атышат. Бирок буга жасаган мамилесин карап коюңуздар да. Бул жактан мал жандыктар да кире албайт. Экинчиден эч кандай таштанды учпайт. Мына ушул көрүнүштү биздин Бишкек шаарынын мэрине сунуш кылабыз. Сөз болуп аткан китепкана ушул. Муну дагы жергиликтүү бийликтен, бюджеттен салынган. Канча каражат кетти буга? 26 миллион сом акча каражат кетти. Учурда жанагы биздеги салынып жаткан жолдордун бардыгы бул асфальт бетон завод. Заводубуз курулгандан бери биз июнь айынан бери асфальтты өндүрүп баштадык. Бүгүнкү күнгө чейин 24 000 тонна асфальт өндүрүп чыгарып бердик. Өзүңүздөр көрүп тургандай таштанды ылгоочу заводдо турабыз. Жалпы жолунан канча каражат кетти бул жака? 135 миллион кетти. 135 миллионго бүгүн Караколдо Кыргызстанда биринчи жолду десек да болот, да? Кайсы таштанды келбесин бардыгын ошол жака киргизебиз. Крышкалары ондай өзүнчө бөлүнөт. Калкып бул өзүнчө бөлүнөт. Мында мишек чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Биз көргөн бутылка ушул айланды да, конечно. Мынакей, шаардагы таштанды. Бул биздин таштандыдан чыккан первичка сырьёдон пакеттен чыккан. Мынакей, бул дагы абдан жакшы көрүнүш. Кайсы неден жасалат бул? Бул жанагы эң акыркы отход пластмассалардан уже бир жума сайын бирден кино чыгып атат азыр. Анан бир эле кинону көргөзбөстөн бул жерден эл келгенине жараша аркасынан боло берет да, кайсы кинону кааласа ошого кирип чыгат. Мына жолдордун оңолуусу ишкер катары силерге кандай таасир этип атат? Бизге чын айтканда 2 жылдан бери биздин туугандарыбыз алыстагы же болбосо бир досторубуздун бардыгы аябай кубанычта да. Себеп дегенде бул шаар алмашып кеткенби деп, өзгөрүп кеткенби деп тамашалап көрүшөт. Мен өзү көп чиновниктерди көп мактабайм. Анан Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстилщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомент тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомент тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптеринде эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Биз азыр Ысык Көл облусунун Каракол шаарында турабыз. Ысык Көлдүн борбору делинген ушул Каракол шаары акыркы учурларда абдан нөсөп өнүгүүлөрү болуп атат деген жагдай айтылып атат. Негизи эле бизге ушул Кыргызстанда эң алдыңкы шаар Ош Бишкекти кошпогондо кайсы шаарда өсүп өнүгүү, инфраструктуралык, архитектуралык көркөмдүүлүгү же
социалдык экономикалык жашоо мындай шаардын өнүгүү перспективасын көргүбүз келген жана билгибиз келгенде ушул коомчулукка жарыялаганбыз. Ошондо басымдуу бөлүгү биздин катталуучуларыбыз ушул Каракол шаарын белгилешти. Анан өзүңүздөр билгендей, мындан 2 жыл мурда Каракол шаарына 2 миллиард каражат бөлүнгөн. Ал каражаттын сарпталуусу түздөн түз ушул Каракол шаарынын мэриясына жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө ал каражатты кантип Каракол шаарынын мэри алды. Ошол эле учурда ал каражатты канчалык эффективдүү пайдаланып, канча жумуш орunu, канча өндүрүш ишканалары, канча салыктан түшүп аткан бир мындай жетишкендиктер, жалпы эле ушул шаардын саясатын түздөп аткан шаар бийлигине бир топ суроолорубузду берип, ошол эле учурда Каракол шаарынын жашоочуларына өз көзүбүз менен көрүп, алардын оозунан уккубуз келип атат. Канчалык бүгүнкү күндө сезилди Каракол шаарынын тургундарына бул алдыга жылып өсүп өнүгүп аткан жагдай. Урматтуу көрөрмандар, мен азыр Караколдун жүрөгүндө турам десем болот. Анткени өзүңүздөр көрүп турган бул Абдрахманов көчөсү экен, бул жагы Токтогул көчөсү экен. Бул жагынан дагы Бишкектен келген, түндүгүнөн, түштүгүнөн келген жарандар дал ушул жерден кесилишет. Ысык көлдүн түндүк, түштүк тарабынан келгенде ушул жерге кирип келет да, Караколдуга. Мына караңыздар, тротуарларды караңыздар, түп-түз. Ошол эле учурда жол чырактын, жарыктандыруучу чырактын столбаларын караңыздар, түздүгүн. Үстүндөгү зымдарды караңыздар. Эч бир мындай ызы чуусу жок. Эмне үчүн айтып атам? Анткени баарыңыздар билесиздер. Бишкек шаарында Чопоков Чүй көчөсүндө эң мындай Айчүрөк соода борборунун жанында. Мындай чубалгыларды карасаңыздар, эми жагымсыз көрүнүш да, мындай иретсиз экендигин баарыбыз көргөнбүз. Ал эми Каракол шаарынын мындай түзүлүшүн караңыздар, чубалгыларды караңыздар. Ызы чуу эмес, мындай шаарга кирип келгенде эле мындай абдан сонун мындай эмоция берет экен да. Мына ирригацияларын караңыздар. Азыр биз сиздерге ушул Каракол шаарынын архивдик мындан 2-3 жыл мурдагы видеолорундагы таптык, ошолорду көрсөтөдү. Невозможно окуду. Каракол шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бири, кире бериши. Калбеле калтыра кылбай, жамай бербей. Насобес кылчу. Ошо биздин чоңдор эмне деген калгысыз кылып атат, ар бир водитель каргап атат да, ошондон деле коркушпайбы? Элин немесин карабаса да ошо Кудай алдында окуй күнөөкөр болбойн деп, элин соон алайын деп бир аз жолду жасап эметип койсо кандай сон? Ар бир ушул Караколдо турган адамдар иштеп, таксовать этип окуй, үй бүлөмдү багайын деп тутуп жүрөт. Тапкан акчасын жарым эле машинаны жасатканга эле кетип калып атат. Элди деле ойлош керек деп бересиз. Карагылачы эми жолдорду антип болсун ушу. Невозможно. Жолдор бүтүп, эми обочиналарды талкалап атабыз да. Бир чыңынып койсо элдериң деле окуй деп аяп калышат да. Жактан келме келтирип алып анан машинаны айдап атабыз. Эстеш болбойт. Ушул видеону көргөн элдер четте калбагыла, бөлүшкүлө, элдер көрсүн, чоң жакка жетсин. Биздин ушу саясатта отургандарга жетсин, көрсүн, уялсын. Биз эле ушинтип күн сайын эле ушу жолдон жүрөбүз, күн сайын ушуну эле окат кылып жүрөбүз, анан бизге деле жеңил эмес мондай жолдо жүрүш. Карагылачы. Каракол шаары, Токтогул көчөсү. Мондай мына арыктар бар, жасалбаган. Жылда какшайбыз. Жолдор тешилип калган мынтип. Болгону центрда бир көчөбүз бар, чоң. Бүт тешик машиналардан өтүп атканына бар. Бияга администрация. Өкмөт башчыларынан суранат элек. Ушу Каракол шаарына келип бир көрүп койсо. Бирок билебиз, премьер-министр келет же президент келет дегенде бул көчөлөрдү оңдошот. Аны билебиз. Каракол мен сени сүйөм деп койгон имиш бияк.
күйсөңөр Каракол шаарын жасабайсыңарбы? Болгон бир көчө. Караңыз. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Ар дайымкы бүтпөгөн иштер, монотондуу жашоо образы баарыбыз деле чарчатаары турган иш. Маал-маалы менен эс алып туруу, саякаттоо да керек. Саякаттоодо адамдын ой өрүшү өркүндөйт, жашоого болгон көз карашы өзгөрөт, дүйнө тааныйт. Урматтуу туугандар, Авиалюкс туристик агенттиги дүйнөнүн чар тарабына сезондук турларды, мыкты программаларды уюштуруп берет. Кимде ким эс алууну пландап жүргөн болсо, биз Авиалюкс туристик агенттигин сунуштайбыз. Мыкты программаларды, сезондук турларды уюштуруп берет. Ошону менен бирге эле Кыргызстандын ички жана сырткы авиа каттамдарына авиабилеттерди сатып алсаңыздар болот. Ал үчүн сиз мисалы Орусиядан туруп эле же Кыргызстандын кайсы бир аймагынан буйрутма менен электрондук билеттерди да алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0507 644 944 0557 644 944. Дареги Бишкек шаары Ден Сяпин көчөсү 2. Баса умра сапарларын да уюштуруп беришет. Авиалюкс биз менен дүйнө тааны. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көрүп турган Каракол шаарындагы жакшы көрүнүштөр мындай отургучтарды жолдун четине эле коюп койушкан. Мында шаар тургундары келип отуруп, мындай дем алганга сонун болуп калыптыр. Саламатсыздарбы апа? Атым Улукбек. Бир-эки суроо берсем болобу? Караколдун шаар тургунусузбу? Жок. Кайсы жактан келдиңиз? Зайырдан келдиңиз. Шаар боюнча оюңуз кандай? Эмне өзгөрүп атат? Бирок чынын айтыңыздар, кандай? Баары эле өзгөрүп атат. Жолдор өзгөрүп атат. Имараттары өзгөрүп атат. Жакшы бар. Саламатсызбы апа? Саламатчылык. Каракол боюнча чыныгы мындай реалдуу көрүнүштү көргөзгүңүз келип атат да. Чынын айтып баа бериңизчи мындай шаарга. Мисалы деген Каракол шаары мурунку караганда абдан жакшы өзгөрүп атат. Жолдун баары оңдолуп атат. Освещениялардын баары жакшы болуп атат. Эң эле жакшысы бул тазалыктыкы жакшы болуп атат да, ушу мусор ар бир эмелерде, остановкаларда коюлуп атат. Адамдар ушулардын баарына бутылка салганда бутылка салып атат, кагаз салганда кагаз, салафан салганда салафан салып атышат. Мен ойлойм ушу Каракол шаары мындан да жакшы болуп өзгөрөт го деп. Рахмат. Ассаламу алейкум аба. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Улукбек атым. Бейшен менин атым. Бейшен. Караколдун тургунусузбу? Ооба, Караколдо турабыз. Биз Каракол жөнүндө сурамжылоо кылалы деп атабыз да. Кандай болуп атат? Жолдоруңуздар? Жолдор баары жакшы оңолуп келатат. Особенно Караколдо. Только могу майда чүйдө жолдор калды. А так в основном жакшы. Жаман жолдор көбү оңдолду. Основной трассаларчы. Саламатсыздарбы? Каракол тургунусузбу? Ооба, Караколдун тургунумун. Караколдо жалпы эле эмне өзгөрүү болуп атат азыр? Көп өзгөрүүлөр, Кудайга шүгүр баары жакшы, эч кандай жалп жок. Бизде Каракол самое главное жашообуз тынч. Бирок чынын айтыңыздар. Чындыгында. Салыштырмалуу? Мурунку мындан 3 жолку мурунку Караколго салыштырганда азыр өзүң деле көрүп атпайсыңбы? Жолдорубуз действительно чындыгында оңдолду. Жакшы нерселер көп, жаңылыктар көп. Бул таза шаар болсо адам өзүн да оңдойт экен да. Башка жак шаардын бааларына караганда продуктыларыбыз арзан. Адамдардын пейилдери жакшы да Каракол. Жөнөкөй, простой. Караколдун тургунсуңарбы? Ооба, Караколдо. Атым Улукбек меники. Силердикичи? Нуриза. Студентсиңерби? Ооба, студентпиз. Кайсы окуу жайда окуйсуңар? Мед колледжде. Медико-стоматологический колледж. Частный колледжде окуйбуз. Жакшы. Мына Каракол шаары жаштардын шаары деп айтышат го Кыргызстанда. Анан силер үчүн, жаштар үчүн шаарда
эмнелер жакшы же эмнелер силерге ыңгайсыз? Шаар тууралуу оюңар кандай? Жаштарга түзүлгөн условиясы жакшы. Во-первых, Караколдо деген эмеси жакшы да, мындай чистотасы уже Караколдо эле уже Бишкектин эле эмесинде деңгээлинде келаткан уже шаар болуп мындай. Кандай десем, жаштарга ылайыктуу шаар да, баары бар. Каракол шаарынын тургунусузбу? Ооба. Атым Улукбек меники. Айсулуу. Айсулуу, Каракол шаарында мына азыр кичинекей наристеңизди сүйрөп баратасыз да. Ушул айымдар үчүн жалпы эле шаар боюнча оюңуз кандай? Азыр жакшы. Бирок чынын айтыңыздар. Азыр жакшы. Жолдор жасалып, мурун, например, улуу бала менен жүргөндө тротуарлар жок болчу, жолдор жок болчу да. Анан бир жылдын ичинде эле коляскам сынып калды. Анан жол менен чыгасың, жол менен чыксаң, айдоочулар урушат. Тротуар менен айда дейт. Тротуар менен айдайын десең, тротуар жок болчу ал маалда. Азыр эми жасалып, жакшы болуп калды, ыңгайлуу бизге. Особенно энелерге жакшы да, жаш энелерге. Коляска менен, балдар менен жүргөнгө жакшы. Базарга чейин деле барып келем балдар менен. Центр ичи, шаар ичи жүрсөң деле жакшы болуп калды. Бизге ыңгайлуу болуп атат азыр. Азыр мындай нааразычылык деле жок. Скверлер жасалды. Кечкисин жарык, ошол нерселер жакшы болду да бизге. Кечинде жайында сейилдеп чыксаң да жарык болуп турат. Эч нерседен коркпойсуң, караңгы деп мындай. Коопсуздук жагынан кичине жакшы болуп калды. Жакшы, чоң рахмат. Жакшы барыңыз. Ассаламу алейкум. Ден соолугуңуз жакшы болупту. Атым Улукбек. Каракол боюнча сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Шаар кандай болуп атат? Ушул маршрутка айдаган биздин айдоочуларга. Чынын айтыңыздар бирок. Жакшы эле, просто деген могу жолду салгандан кийин эме парковка болуп атпайбы? Машинелердин баарын эле ошо жолго коюп коюп атат. Анан аварийный ситуация аябай болуп атат да. Бул жол кенен болгону менен тиги айдоочулар эреже сактап атат. Жолго коюп коюп атышат, баары тең эле жолдун ортосуна коюп атат. Мына жанагы Gebze Koyunköz var. Gebze Koyunköz onu asfaltta koydu da günüge bir canavar olur. Günüge. Bolboy kaldı degende bir canavar. Koyunközlükte degen лежащий полицейский koyuş gerek. Gebze Koyunköz var. Gün de var ya derdi. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр шаар тургундарынан жагдайды, ушул мэриянын ишмердүүлүгү жөнүндө, шаардын өсүп өнүгүүсү жөнүндөгү пикирлерин уктук. Эми мэрден сурайлы, кандай долбоорлорду, эмне долбоорлорду ишке ашырды, кантип өнүктүрүп атат шаарды деген суроолорду. Чыңгыз Арстанбекович, ден соолугуңуз жакшы? Жакшы. Биз кайрадан келдик. Мына шаарыңыздарда жакшы өнүгүүлөр болуп атат, шаар тургундары шаар мэриясына ыраазы болуп атат. Каракол шаары алдыңкы шаарлардын ичинде болуп атат. Рахмат. Анан мен өзү көп чиновниктерди көп мактабайм. Анан Оштун мэрine ыраазы болдум. Анан шаардын ичиндеги жагдайды көрүп, сизге ыраазы болуп атабыз. Рахмат. Шаар тургундарынан сурамжылоо кылдык. Шаар тургундары дагы сиздердин жасап аткан шаар мэриясынын саясатын мындай көңүлү жылуу, жакшы кабыл алышып, рахматын айтып атышат. Анан биз сизге бир-эки ушул шаар кала башчысы катары келгендигибиз, мына канча шаар бар бизде, Ош Бишкекти эске албаганда өнүкпөй эле, мында баягы эле турмуштан оңолбой жаткан жагдайлар көп. Ошого үлгү катары бир жагынан, экинчи жагынан мындай бир болот экен го деген нерсени көргөзгүбүз келип атат да. Ушундай. Анан Каракол шаары боюнча кыскача маалымат берсеңиз азыр, анан бир-эки суроолорубузду берип алабыз. Анан сиз менен чогуу барып, жеринен өзүңүздөр кандай иштер жасап атасыздар, кыргызстандыктарга Каракол шаарына айтып бересиз деген ойдобуз. Рахмат. Каракол шаары бул түзүлгөнүнө 160 жыл болду. Каракол шаарында ар улуттуу улуттар жашайт. Баягы Каракол шаары эми эң негизгиси ошол эки атты камтып келген, ошо Пржевальск анан Каракол деп. Каракол шаарында азыркы учурда
85 000 киши каттоодо турат. Фактически азыркы жашап атканы 110 000ге жакын эл жашайт. Каракол шаарынын жалпы аянты ушу 54 километр квадрат. Түшүнүктүү. Жакшы, Чакан компактный шаар. Ооба. Башка шаарларга салыштырмалуу калктын саны аз болгондугуна карабай туруп, өнүктүрүп атасыздар, алдыга чыгып атасыздар. Ал боюнча азыр алдыда токтолосуз да. Көз карандысыз шериктеш өлкөлөр ичинде Маданий шаар деп дагы аталган жайы бар. Кайсы жылы аталды эле бул? 2021 жылы Каракол шаары Кымыш өлкөлөрүнүн Маданий борбору деп макам алган. Бул макам 1 жылдык ушу статус берилет. Ошол 1 жылда культурный столица өнүксүн деп ошо 1 жылдын ичинде жана культурный ушу маданий частын өткөрдүк. Баягы 9 иш-чара өткөргөнбүз. Ошо туризмге карата көргөзмөлөрдү уюштурдук. Жаңылбасак 2 миллиард каражат Каракол шаарды өнүктүрүүгө жумшалды деп бөлүндү деп билебиз. Бул каражат ал маданий шаар аталгандыгына байланыштуу болду же тиешеси жокпу? Жок, тиешеси жок. Бул макам бул эсенги боюнча жүрүп турган макам, жанагы маданий борбор макам. Ал эми өнүгүү чекити долбоору бул ошол Кыргызстандын шаарларынын ичинен ушу өнүгүү чекити долбоору деген долбоор чыккан. Бул урматтуу президентибиздин көтөргөн демилгеси менен чыккан. Бирок бул жерде көп жана дорожный карта проектилерди өткөрүш керек деген көптөгөн процедуралардан өтүш керек болчу, тепкичтерден. Ошону ушул Каракол шаары биринчилерден болуп даярдап, бул жерден проектилердин баарын дыкаттык менен иштеп, бул жерден урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде кабинеттерибиздин төрагасы өзү контролуна алып, ушул иштегиле деп тапшырма берилип, ошол берилген тапшырманын негизинде биз детально проектилерди иштеп чыгып, биринчиден болуп жетишкенге аракет кылдык. Бул чындыгында айтканда ал эмне болгон долбоор? Мына маданий шаарчага тиешеси жок болсо, жанагы Кымыш өлкөлөрүнүн ичиндеги ошол учурда ал долбоор, ал каражатты кантип алдыңыздар? Жогоруда ошол айтып өткөн өнүгүү чекити долбоору бул Кыргызстан боюнча бекилген долбоор. Ошонун ичинде өнүгүү чекити долбоорунда ушул урматтуу президент Садыр Нуркожоевич жана кабинеттерибиздин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин берген тапшырмаларынын негизинде бул долбоор ишке берилген. Долбоорду качан бизге ошол долбоор башталды дегенде, ушул Каракол шаарынын кеңешинин депутаттары менен чогуу отуруп алып биз долбоор иштеп чыкканбыз. Долбоордо эми баягы долбоорду жазып, ошону барып защита кылыш бул өтө кыйынчылыкты талап кылды. Анткени долбоордо биз ушу акча, ушу кайра шаар акча бөлүнүп эле шаарга коротуп эле, анан эртеңки күнү ушул акча баягы сиңип кетпесин деген максатта бул долбоорду биз Акылбек Үсөнбековичке барып көп жолу защита кылдык. Бир өтүп, бир өтпөй ошонтип отурган. Бул жерде бул долбоор бардык шаарларга мүмкүнчүлүк берилген. Бул долбоордун максаты ушул азыр ушул жерден кыска суроо да. Бардык шаарларга деп атасыз. Караколдун сырткарыдагы шаарынын мэрлери ушул долбоорго өзүнүн проектисин алып барып защита кылып, өткөзүп, ынандыра алса, каражат бөлүнүп турбайбы? Албетте бөлүнөт. Мына азыркы учурда мен ошо жогоруда айтып өткөн бул бизге ошо азыр мен башынан айтып берсем, ошол точка өнүгүү чекити долбоору аркылуу биз проектилерди иштеп чыгып, просто ошол бизди жогорку жетекчилик проекти жактырганыбыз, биз 3кө бөлүнгөн проекти болгон. Бул эң негизги көзүр десек туура болот. Анткени биринчи инфраструктураны өнүктүрүү, экинчиси социалдык объектилерди жана социалдык тармактарды бир жакшы өнүктүрүү максатында, анан үчүнчүсү болсо ушул коротулган акчадан кайра акча табуу. Бюджетообразующий деп коет орусча, ошол 3 этапка бөлүнгөн. Ушул 3 этапты биздикин ушул абдан жактырышкан. Бирок ичинен детально иштеп чыкканда, ичинен изменениялар болгондон, анан биз бул проектти өтүп кеткен. Бирок эми ушундан эң биринчи Каракол шаары эң биринчилерден болуп өнүгүү чекити долбоорун эми баарыбыз чуркап атып, ушул ишти ишке ашырууга аракет кылдык. Андан кийинки шаарларга дагы баягы жол ачып бердик. Себеп дегенде ал жерде көп жана дорожный карталарынан баштап бүт баарын иштеп чыккандан кийин бул долбоорду кийинки шаарларга дагы жеңилдик түзүлдү. Мисалы азыркы учурда Жалал Абад, Баткен шаарында,
эмдиги жылы уже Кара Балта менен Токмок шаарына берилет деп уже бул өнүгүү чекит эстафета катары кетип баратат. Быйыл 2022 жылы Баткен шаары менен Жалал Абад шаарына азыр берилип, алар ушул долбоорду азыр иштеп акчасы бөлүнгөн. Каракол шаарына бөлүнгөн өнүгүү чекити долбоор аркылуу айтсам, бул жерде ошол биринчи жол, освещение, мусорный урна жана скамейкаларды орнотуу боюнча, ошо инфраструктураны өзгөртүү боюнча бир этапта, экинчисинде ошол спорт комплекстерди куруу, стадиондорду көрүпкө келтирүү, мектеп, садиктерди салуу боюнча экинчи этапта, үчүнчү этапта болсо бюджет образующийга биз ушул предприятие, заводдорду салуу. Башкача айтканда заводдорубуз бул муниципалдык завод болуп, кайра бизге бюджет жана биздин иштөөбүз принциптерибизге жеңилдик берсин деген максатта 3 этап азыркы учурда ишке ашырылып жатат. Буга жалпысынан проекти 2 миллиард сомдон турат. 2 миллиард сомдун азыркы бүгүнкү күнгө бөлүнгөн акча каражат 1 миллиард 300 азыр бизге келип түшүп иштелип жатат. 700 миллион сом акча каражатыбыз бар азыр. Бул кийинки учурда, кийинки бул проекти жана социальный бюджет образующий деп атабыз, ушу школ салууга, паркыбызды оңдоого жана муниципалдык ишкана ачууга деп 3 этапка бөлүп келатабыз. Канча этап бүттү учурда? Азыр ушул 3-чү этабыбыз эле калды. Ал жерде ошол паркты оңдоо, 500 орундук мектеп салуу жана суу скважина казуу долбоору турат. Ушул 3 долбоор. Буюрса ушул 3 долбоорубуз эле калды. Калганын баардыгын бүттүрдүк мынакей. Азыр анда бул долбооруңуздун ишке ашкан, бүгүнкү күндө жасаган ишиңиздерди жеринен өзүңүз көрсөтүп берсеңиз, Көрсөтүп Азыр кыскача бир-эки тактап кетели дагы. Но Караколдун бюджети канча? Каракол шаарынын бюджети бүгүнкү күндө 413 миллион. Мына проектиңиздер киргенден кийин бюджетиңиздер өстүбү? Албетте өстү, проекттин дагы жардамы тийди. Бирок мындан сырткары дагы биздин ушул салык кызматы менен Каракол шаарынын мэриясы биргеликте бул бюджетти көбөйтүү, ушул баягы республикалык бюджеттен келип аткан акча каражатты эле карап отурбастан биздин өзүбүздүн бюджетти көбөйтөлү деген бир эң негизги максаттарды койгонбуз. Ошол максат азыркы учурда тынымсыз иштеп келатабыз. Бул боюнча салык кызматынан дагы тактап өздөрүнөн алалы. Жалпы эле ушул бюджеттин бөлүмү өнүктүрүүгө канча процент бөлүнөт? Бизде ушул шаарды өнүктүрүүгө деп 52% шаарды өнүктүрүүгө деп бөлөбүз. Ал эми калганы ошо социалдык жана дем берүүчү, андан сырткары бизде ушул спортсмендерди, андан сырткары мугалимдерди, врачтарды колдоо максатында дагы бөлүнөт. Чыныгы шаардын өнүктүрүүгө ушул 54%, 52% шаардын өнүктүрүүгө жумшалат. Буга чейин Бишкек шаарында канча жылдан бери канча мэр келген, канча жетекчилер келген. Бул үчүн кимдер гана башын ооруткан эмес да, Бишкектин таштанды талаасы боюнча. Анан сиздер аз убакыттын ичинде биздин маалыматыбыз боюнча ал 135 миллионго бүтүптүр, 135 таштанды заводу. Таштанды заводу, сортировка заводу, анан ошонун ордун даярдап, жана ангарлар менен жабуу менен жалпы суммасы 135 миллион. Биз ушуну биринчи аябай көргүбүз келип атат, көрөрмандарга да, шаардыктарга да көрсөткүбүз келип атат. Болот экен, мындай ишке ашырса, иштетсе болот экен. Ага 22 миллион евронун да кереги жок экен. Буга 135 миллион менен эле ишке салып койсо болот экен деген үлгүнү сиздер кылыпсыздар да. Биз бул нерсе менен эми Бишкек шаарынын мэрин мындай какшыктабайбыз. Какшык иретинде эмес, мындай кеңеш катарында айткыбыз келет да. Балким Каракол шаарынын мэриясына келип тажрыйба алмашасыңарбы же бул инсандардан бир нерсени үйрөнөсүңөрбү? Ушул таштандыны чечип койсо биздин Бишкек шаары абдан сонун болот элек. Жүрүңүз анда. Максат Арстанбекович, азыр биз мына Караколдогу эң көкөйгө тийген бул жол маселеси да. Буга чейин өзүбүз билебиз, коомчулуктагы абдан жакшы билет. Каракол шаарынын жолдорунда жолдор жок болду Кыргызстанда. Абдан мындай талпагы чыккан жагдайларды көрдүк да. Мына интернетте деле бул жагдайлар толтура. Анан азыр эми биринчи маселе ушул жолдон баштасак, канча жол курулду? Жол боюнча сиздердин иш планыңыздар кандай болуп атат? Мына шаардыктар, ушу
коомчулуктун тургундары, Каракол шаарынын тургундары абдан ушул жолго абдан ыраазы болуп басым кылып атышат да. Жол боюнча айтсаңыз. Каракол шаарына ошол жол боюнча ошол жана өнүгүү четиктүү долбоор аркылуу акча каражат бөлүнүп берилген. Жогоруда сиз айтып кеткендей Каракол шаарында чындыгында машина менен жүрүү бир мүмкүн болбой калган такыр. Анан азыркы учурда Каракол шаарында ушул 2 жылдын ичинде жалпысынан бизде 22 көчө жасалды десек жаңылышпайбыз. Анткени ошол Каракол шаарында абдан бир көйгөй жаратып калган, жолдун бир сапаты жоктугунан бул жерге былтыр 6 көчө, мурунку жылы 3 көчө, быйыл 12 көчө салып жатабыз азыркы учурда. 12 жолду мына азыркы ушул жерде турган көчөбүз дагы бул Тыныстанова көчө былтыр салынган. Быйыл мынакей бул Абдрахманова көчөсүн салдык. Бул жерде эми чындыгын айтканда баягы көз көнүп калат экен, бирок буга чейин абдан бир ыйлай тургандай акыбалда болчу жолдор. Көп келген коноктор, туристтер бизге бир ушул эң негизи эле жолуңар башкача айтканда Каракол шаары бир чоңураак эле айыл деп бизге баса белгилөөчү. Анан азыр мынакей Каракол шаарында почти что центральный борбордук көчөлөрдүн баардыгы жасалып бүтүп калды десек болот. Жакшы, бул канча убакыттын ичинде бүтүп атат? 2 жылдын ичинде. 2 жылдын ичинде Каракол шаарынын негизги көчөлөрүн жасадык десек болот. Ошол былтыр жасалган 6 көчөбүз бар. Анан быйыл 12 көчө. 12 көчөдө мына азыркы турган Абдрахманова көчөсү мына могул бир айдын ичинде эле бүттү. Ушул биз Жол чарба ишканасынын балдары менен ушул могул көчө толугу менен жасалып ишке берилди. Ал эми ушуну менен эле биргеликте биздин баягы эсептесек 74-75 жылы салынган биздин площадь бар болчу. Эми мероприятие өтө турганда бул площадьтын акыбалы өтө начар болчу. Эми улгайган кишилер чалына турган акыбалда болчу. Бул площадьты бүт басып чыгардык. Анан бул жерде дагы илгери эми кандай салганын билбейм, мусор менен эле үйүп кете берген экен. Астынан баягы лай чыккан үчүн бул жердин баардыгын жол чарба ишканасы алып чыгып, таш төшөп туруп, анан үстүнө асфальтты салдык. Эмне көчө бул? Гебзе көчөсү. Бул дагы абдан кароосуз калган. Мунун жанагы интернет булактарына да чыгып, бул көчөнүн аябай акыбалы начар болчу. Машиналар жүрө албай калган. Бул көчөнү дагы толук жасап буюрса бүттүк. Биз азыр аллеяга келдик, Бул 1 май район 1 май көчөсү. Азыркы мурунку ошентип айтылчу, азыр Тыныстанов көчөсүндө, Касым Тыныстанов атындагы көчөсү. Бул жер баягы Каракол шаары жаштар шаары деп аталып келчү. Көп ушул жерден чоңойгондордун баардыгы жаштык кез ушул аллеядан өтчү. Бул аллеяда эми чындыгында брусчаткалардын акыбалы, фонар жок, абдан бир кароосуз калып калган. Могул брусчаткалардын баарын жаңы тиздиртип, анан өзүңүздөр көргөндөй фонарлардын дагы бул баягы питерский деп эметет экен. Фонарларды да өзүнчө коюп, мынакей мондай скамейкаларды дагы башка типте кылып, ушундай кылып кое бердик. Андан сырткары урналарын дагы. Анан могу брусчатканы атайлап биз специально Бишкектен заказ бергенбиз. Бул негизи кымбат турган брусчатка, бул көпкө да чыдайт. Ушул брусчаткаларды тизип иреттедик. Анан бул жердин, бул парктын дагы өзгөчөлүгү, өзүңүздөр көрүп тургандай могул колонкалар бар. Бул Кыргызстандын баягы улуттук ырлары, комуз, күү ырлары ушул жерден берилип турат. Бул берилген убактысы 9-10го чейин, себеп андан кийин элге тынчтык бериш үчүн муну өчүрөбүз. Жакшы. Жалпы жолунан республикалык бюджеттен жогоруда айткандай 2 миллиард бөлүндү деп атат. Кайсы долбоорлорго жумшалды? Ошонун ичинде бул да барбы? Бул да бар. Бул Каракол шаарына ошо өнүгүү чекити долбоорунун аркылуу эң негизгиси жолго бөлүнгөн, спорт комплекс салууга, стадион курууга, андан сырткары биз освещенияларды орнотууга, урналарды орнотуу, анан 4 завод. Асфальтобетонный завод, железобетонный завод, анан мусороперерабатывающий, мусоросортировочный завод болуп 4 заводко акча каражат бөлүнгөн. Андан сырткары бизде 200 месталык школ салууга, анан таза суу менен камсыз кылуу максатында 3 скважина казууга.
Бурит этип казып чыгарганда мунун эми максаты мындай болуп атат. Баягы жерге кирип казып чыгарып сууну даярдап коюп эртең бир кургакчылык эми жаман айтпай жакшы жок. Ушу кургакчылык боло турган болсо элди суусуз калбасын деп алдын ала муну даярдап коебуз. Анан ал суу мөңгүдө азайган учурда биз тигинден чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк болот. Мунун баары ишке ашкан. Ишке ашып келатат. Бүгүнкү күндө көрсөк болот. Болот. Аны көргөзүп бере аласыз? Ооба, көргөзүп бере алам. Атым Нурсултан. Бул жакта Каракол шаарында. Каракол шаарынын тургуну болом. Мына биз азыр мэр менен чогуу жүрөбүз. Мэр тааныйсыз да? Ооба, тааныйбыз. Кандай иштери мындай? Чындыгын айтыңыздар бирок. Ооба, агай жакшы иштеп атат. Жакшы иштерди көрүп атабыз. Ушул аллея жасалды, скамейка, брусчатка, фонарлар коюлду. Мындай болгон эмес ушулга чейин. Аябай жакшы өзгөрүүлөр болду. Бизге жакты. Аябай көп көчөлөр жасалды. Сүйүнүп атабыз, кубанышып атабыз баарыбыз. Жакшы, буюрса баары жакшы. Дагы кайсы жерлер өзгөрдү шаарда? Жол кандай эле мурда? Азыр кабалын билесиңерби? Жол жакшы болуп калды, аябай көп көчөлөр жасалды, чоң-чоң көчөлөр. Аябай жакшы сон болуп калды көчөлөрүбүз. Ошол. Мэрди тааныйсыздар да? Конечно, знаю. Я на русском, да? Да, давайте. Попросту. Ну, в городе, город наш изменился. Мы рады. Мы рады работаем мэра, потому что и дороги строятся, и вот действительно можно прогуляться где-то чистота действительно у нас стала чистота. Такое могу сказать, что работа идет. В лучшую сторону, да? Мэр, наверное, очень хороший, чем до этого было. Да. Ну, город обкультурился, очень много продвижений, что-то для детей. Вот даже взять кинотеатр Иссыкуль. Сколько он стоял? Разваленный, разбитый весь. Сейчас вот дети ходят, взрослые ходят, что-то хоть сделано для детей. А так... Мына мэр маңдайыбызда турат. Тааныйсыздарбы? Биринчи жолу көрөм. Сизчи? Тааныйм. Кандай иштеп атат мэр? Жакшы, жолдор оңдолуп, бардык жолдордун баары оңдолуп жакшы болуп атат. Свет, бир нерселер да коздолуп атат, жол мектери ошо. Жакшы болуп атат. Баары эле айтып атышат ошо Караколдо жолдордун баары оңдолуп жакшы болуп атат депчи. Биз азыр бул кайсы паркта жүрөбүз? Бул Борбордук сквер деп коет. Чыңгыз Айтматов атындагы Борбордук аянттын жанындагы сквер деп коет. Борбордук сквер. Бул жерде эмне жасалды бул шаар, бул паркта? Бул паркта негизгиси ушул биз басып бараткан жөө өтүүчү тротуарлар жасалган. Бул жерде абдан бир баягы көзгөнүп калгандыктан азыр жөн эле мурун акыбалы болбой калган. Чындыгында болбой калган. Анткени билесиздер, баягы СССРдин убагында салынган плиталар бар болчу. Алар монту отуруп калып, чөп өсүп, бул жерден парк. Кайсы жылы салынды бул жер? Бул жер мына былтыр салып бүтүрдүк. Былтыр салып бүтүрдүк. Мынакей могул круг аянтча деп коет. Ошол жерди дагы бүт асфальттап, бүт жердин баарын ушундай асфальттап чыктык. Анткени келген эс алуучуларга мына басуу ыңгайлуу болсун деген шарт менен. Мына азыр Бишкек шаарындагыдай эле жакшынакай парктардын ичи коздолуп калыптыр. Бул да болсо жакшы көрүнүш экен. Жогоруда мынакей ушул аянтчаны эметсек, бизде Каракол шаарында 4-күн сайын могул жерде караоке кечи өтүп турат. Бул сахнасы, бул жер. Ушул жерде жасап койгонбуз. Бул жерге чыгып алып ырдашат. Баягы таланттуулар, баягы катылып жаткан таланттын баары ушул жерден чыгып ырдашат. Бул жерден бий конкурстар уюштурулат. Освещениялардын баары күйөт. Ушул жерден баягы жакшы иш-чаралар өтүп турат. Анан мурун башында бир 20-30 эле киши келчү, азыр бир 100-150-250 киши чыгып ушул жерден ырдайт кечкисин. 4-күнү жумасына бир жолу. Бул колонкалар жанагы? Бул колонкалар бул эми мындай да, тиги жерде улуттук кылып коюп койгонбуз. Бул дагы жаштардын паркы. Бул жерге баягы современный музыкаларды коебуз. Бул жерде скверлерде ошо жана гулайт этип, баягы жаш кезин өткөрүп, жакшы убакыттарын өткөрүшүн эметкен, сүрөт тарта турган жайлар бар тетиги немеде. Тенекей жабылып турбайбы? Ошол жерде сүрөт тартып, сүрөттөрүн илсе да болот. Арт галерея деп коебуз, ошол жерге сүрөтчүлөр
бул узундан парк, беседкалары бар, ошол качелелер бар. Ошол жерге отуруп алып, бул баягы элге бир ыңгайлуу шарт түзөлүү деген максатта. Бул ажаткана ушул жерге баягы биякта мероприятие өтө турган болсо дагы туалет салып койгонбуз. Бардык необходимосттардын баарын эске алып аракеттер. Жакшы. Мына мэр катары 6 айдын жүзү болуптур кызматка келгениңизге. Анан кандай болуп атат бул түйшүгү, жалпы эле ушул жоопкерчилиги жөнүндө айтсаңыз? Түйшүк анан жоопкерчилиги абдан оор. Анан эң жогорку деңгээлде деп айтсам жаңылышпайм, анткени баягы мурункуга караганда азыр бизде мурун бир 100 жумуш жасай турган болсок, азыр биз 400 жумуш, 4 эсе көп жумуш болгон үчүн бизде абдан ошо өзүбүздүн жана адистерибиз иштей турган биздин кызматкерлердин дагы мына тынымсыз азыр иш алып барылып жатат. Бул жерде бизде эң баягы школдордун, алдыңкы школдордун бири ушул 11-гимназия школ болчу. Бул жерге окуучулар чындап келгенде баягы 3 сменден окуган класстар бар. 3 сменден окуган класстар бар. Анан биз ушуну баягы чачыратыш үчүн азыр ушул немеде жаңы корпус ушул жергиликтүү бюджеттен салып берип атабыз биз. Республикалык бюджетке тийишет жокпу? Тийишет жок, бул жергиликтүү бюджеттен. Жергиликтүү бюджеттен бүгүн мектеп салганга жетишип калдыбы бизде? Бюджеттин көтөрүлгөнүнө байланыштуу ушул имарат канча бала окуп берди? Бул жерде эми баягы класстарды чачыратып эми азыр конкреттүү түрдө эметелик, бирок бул жерде 12 класс, 11 класс салынып атат азыр. Бул жерде ушул 11-гимназия школунун балдары батпай аткандыктан 11 классты ушул жерге здание салынат. Бунун жалпы наркы 49 миллион. 49 миллионго салынып жатат азыр. Ушул мектеп. Бул жерде эми бул жергиликтүү бюджеттен салынып жаткан биздин социалдык объектибиз. Качан бул ишке ашат? Качан ишке берилет? Бул 1 айдын ичинде уже толугу менен бүт көрүп ачабыз, кирет. Муну биз баштаганбыз жазында, Кудайым буйрса азыр ошо тынымсыз иштеп жатышат. Ошо 1-1,5 айдын ичинде бул толук бүтөт. Жакшы, саламатсызбы? Сиз директор окшойсуз, Аты жөнүңүз ким? Сөйкөева Гүлзат Кудайбергеновна, Каракол шаары 11-гимназия мектебинин директору. Кандай дейсиз бул жагдайга? Абдан жакшы. Бизде мына Жыңгыз Арсанбекович айткандай, мектебибиздин иштеп атканына 60 жылга жакындап калды. Мектебибиздин негизи проектилик кубаттуулугу 900 окуучуга эсептелинген болсо, азыр 2900 окуучу окуп жатат да. Ошондо 2000 бала ашык окуп жатышат. Анан 6 күн саат 8-ден 10-га чейин мектептебиз. 6 күн. Балдар башталгыч класстын окуучулары 3 сменада окушат. Кээ бир класстарда 45, 50, 52ден окуган балдар отуруп окуп аткандарыбыз бар. Анан кийин балдар окубай калбаш керек. Же болбосо жергиликтүү бюджет ошол толугу менен камсыздап, дайыма биздин баягы айткарган суроолуу талаптарыбызды аткарганга аракет кылып, анан мына ошол негизинде ушул курулуш жүрүп жатат. Башталгыч класстар үчүн 11 окуу кабинети. Абдан жакшы, зарылчылык дагы абдан күчүндө болгон экен бул жерде. Негизи ошо жергиликтүү бийлик мындай жанагындай акча, бюджет, республикалык бюджет деп карап отура бербей, атайын ушундай долбоорлорду, атайын ушундай каражат түшө турган проектилерди ишке ашырып, бюджетин көтөрүп, анан бюджети көтөрүлгөндөн кийин ушундай имараттарды өздөрү салып, республикалык бюджеттен качан бөлүнөт деп карап отура бербестен мындай кылганы бул абдан мындай башка чиновниктерге бир үлгү катарында иш экен деп айтсак да болчу да экен. Рахмат ушул. Буга чейин жергиликтүү бюджеттен библиотека салганбыз. Азыр барып көрсөк болот. Мен биринчи ошо жергиликтүү бюджеттен салынып аткан ошо биз библиотека салганбыз. Анткени балдардын баардыгы баягы онлайн жанагы соткаларга, электрон жана сотка-мотка карап, ушу балдардын бир немесин өзгөртөлү деп, баягы эски библиотекага бар окуусу келбей атат болуш керек деп биз жаңы библиотека салып, анан ошол жерге баягы балдардын конкурстарын уюштуруп,
компьютерный библиотека ачып жана электронный библиотекаларды ошол жерге ачып баштадык. Буюрса бул жакын арада аны ачабыз, салып бүтүп калдык. Аны да көрсөк болот. Кеттик, жүрүңүз. Каракол шаарындагы курулуштар кандай типте болуш керек? Бир типтүү болуш үчүн дизайн код деп коет экен. Дизайн кодду азыр ошол биздин архитектура азыр иштеп атат. Кудайым буюрса ошонун баардыгын ар бир ишкерге, ар бир жеке индивидуальный үйлөргө таратып беребиз дагы. Фасады кандай болуш керек? Крышанын үстү эрине бир көк болуш керек. Маңдайында коммерческий болсо жазыла турган стела баннер эмес, ал эми жанагы азыркы заманбап немелер менен жасала тургандай кылып киргизгенбиз. Киргизип атабыз кудайым буюрса. Архитектуралык түзүлүшү, көркөмдүүлүгү, инфраструктурага мындай немелерди коюп койгонбуз, жана бүтүнкүсүн күйөт. Эле салып кете турган жагдайлар жаралып атыптыр, жакшы. Баягы бир эле паркты оңдой бербей, биз ушул Каракол шаарында мындай шаардын ичи парктай болуп басып элдер эс алса деп. Азыр сиздерге мына жаңы сиздердин да жолуңуздар жакшы экен. Буюрса мына скамейка, көчөлөргө скамейкалар мындай любой жерге скамейка коелу дегенбиз. Мына азыр уже башталган атат, аны да көрүп кетсек болот. Кудайым буюрса. Анан бул ушул эң негизгиси Каракол шаарында ушул баягы эң бизге бере турганы баягы туристтер келип шаар ичинде паркта жүргөндө жүрсө деген элестетүү неме бар да. Жогоруда сөз болуп аткан китепкана ушул. Муну дагы жергиликтүү бюджеттен салынган. Канча каражат кетти буга? 26 миллион сом акча каражат кетти. Ушул 2 этаж имаратка бул эми качан бүттү? Бул быйыл толугу менен бүттү. Азыр эми эски сүрөтү мен болжол менен айтсам момундай эски здание болчу, үй болчу. Ушунун ичинде библиотека болчу. Бүт баарын бузуп туруп, анан 2 этаж кылып салдык. Бул жергиликтүү бюджетте. Жакшысыздарбы? Караколдо коноктобуз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Атым Улукбек. Билем, тааныйм. Сиздин атыңыз кандай? Асхат. Асхатбек. Сиз ушул коомдук транспортто иштейсиз? Ооба. Эми жол маселеси боюнча айдоочулардын негизги көкөйү ушунда. Жол азыр жакшы эле оңолуп калды. Анан бизде бир маселе бар, мына мэр да бар экен как раз бул жерде. Мына мэр жүрөт. Торгоев деген магай мурдан эме бар болчу. Остановка. Ошол деген бир 2 магазин полностью жолду муниципальный жерди ээлеп алып, эмени алып алган да. Ошол жерден биз же токтой албайбыз, же кете албайбыз, же эл түшө албайт. Ошол жерде пробка постоянно. Ушул маселени именно вот сизге Улукбек айтайын деп жүргөм да, жана эмеге. Жана Торгоевдагы авангарддын ылдый жагындагы остановканы алып салып, аптека басып алды. Биз токтой албайбыз, же кете албайбыз, же машина токтой албайт. Аябай бизге көйгөй болот. Билесиз ал жерди? Билебиз. Остановка бар болчу. Ал жерде чайхана менен жана ширин магазини чыгып, Алардын бүт баарын алдыртабыз буюрса. Ошону тезирээк чечип бергилечи, пожалуйста. Мына как раз Улукбек бар экен да. Айдоочудан микрофон сунсак айтып атат. Мыйзамсыз курулуш боюнчачы. Мына ушундан улам биз сизге суроо бергибиз келип атат. Мына шаардын ичиндеги архитектуралык түзүлүш, инфраструктуралык талаптар, мыйзамсыз курулуштардын чыгып кетүүсү жөнүндө кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Бул боюнча только бизде соттошуу аябай катуу жүрүп жатат. Соттошуу менен көп объектилерди алганда учурубуз бар. Четинен санап берсем болот. 17 объектини Кудайым буюрса сот чечим чыгарып берип атат. Ошолорду алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Анан чындыгында жанагы буга чейин эми бир 10 жыл, 20 жыл мурун баягы мыйзамсыз берилип кеткен жер участоктарды баягы Конституцияда корголбоду эле, баягы өзүнүн жеке менчиги корголсун деген. Анан муну только сот менен чечишибиз керек экен. Сотко берүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан эми жогоруда жана кайрылып кеткен маселе боюнча жанагы мыйзамсыз курулуштар бизде баягы бардык жерде көп эмеспи. Биз мунун баарын четинен этапна кылып сотко берип, кайра муниципальныйга кайтарып алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Түшүнүктүү. Жогорудагы азыркы айдоочу белгилеген жер алынат да? Алынат. Бул биз городской соттон утканбыз. Городской соттон. Азыр булар обжалование немеге жазышты.
областной сотко. Түшүнүктүү. Биз китепканага кирдик. Китепканага бул эң мындай маанилүү, эң керектүү, абдан бизге мындай аба менен суудай керек жер десек болот. Ушул салынып бүттү. Кимдин демилгеси бул? Бул ушул Каракол шаарынын мэриясы менен жергиликтүү кеңештин депутаттардын демилгеси менен бул жергиликтүү бюджеттен салынып жатат. Мунун жалпы наркы 26 миллион сом акча каражат турган. Баягы өзүңүздөр жогоруда айткандай, бул абдан керектүү жанагы өсүп келаткан жаштарыбызга аң сезимин, алардын акылдуулугуна, жанагы өнү өсүүсүнө шарт түзүү максатында. Билесиздер, мурун китепканалар акыбалы эски болгондуктан жанагы өсүп келаткан жаш муундар ошол жерге баргысы келбей, киргиси келбеген жерлерге ушундай бир жакшы заманбап куралы, анан ушул эффект берсе, дагы куруп балдарга шарт түзөлү деп атабыз. Мынакей бул жерде китептердин ар бир түрлөрүн коёт. Бул жерге окуп, бул жерге даже баягы тажап кетип, бияктан эме жок деп жаштарды тартуу максатында Wi-Fi да бесплатно кылып коелу деп атабыз. Баягы Wi-Fi'га ишенип, Wi-Fi'га баягы кызыгып келип, анан китеп кармап окушсун деген максатта. Отургучтар, отургучтар отуруп алып китеп окуйт, мектепке даярданат. Дүйнө таанымын, аң сезимин өстүрөт. Ооба. Бул жерге дагы мунун китептин дагы санын көбөйтөлү деген максатта дагы көп ишкерлер менен да сүйлөшүп атабыз. Ушу алып бергиле деп баягы түрлүү китеп болсо, балдардын кызыгуусу дагы өрчүйбү деген максатта. Анан бул жерде баягы азыркы жаштар дагы компьютерный системага аябай кызыккандыктан онлайн катарында компьютерден дагы маалымат ала турган баягы компьютерный библиотека деп коет экен. Ошол ичине кирип карай тургандай кылып неме да киргизип атабыз бул жерде. Эми бул мынакей бул жерде өзүңүздөр көргөндөй бул зал кылып койдук. Жанагы бир курсташтар болобу, бир группа балдар келип, ушул жерден обсуждение кылып, баягы суроо жоопторго жооп берип, ушул жерде отуруп алып. Wi-Fi бар. Wi-Fi бар. Компьютер бар. Компьютер болот. Сонун көрүнүш, абдан жакшы. Эң мындай жагымдуу жериңиздердин бири ушул жер экен десек да болот экен да. Иш илгери байкелер. Бул кайсы имараттын курулушу жүрүп атат? Каракол шаарында ошол спорт комплекс салынып жатат. Бул жанагы өнүгүү чекиттүү долбоорунун аркылуу ушу урматтуу президенти Садыр Нуркожоевдун колдоосу менен салынып жаткан биздин спорт комплекс. Бул жерде спорт комплекс А и Б деген корпустан турат. А деген могул металлоконструкция менен салынып турган неме. Бул жерге жанагы игровой эмес, бул жерде жанагы тренировка кыла турган. Мисалы, карате боюнча, бокс боюнча, дзюдо боюнча ушундай ар бир вид боюнча кылат. Ал эми аркы кирпичтен салынып аткан алдыгы жер, ал жерге жана игровой деп коет, волейбол, баскетбол, футбол ойной турган ал Б блогунда. Эки блокто түшүп атат. Эки блок түшүп атат азыркы учурда. Караколдо спортчуларга болгон мамиле кандай? Каракол шаарына спортчуга болгон абдан жакшы мамиле түзүлөт, анткени түзүлүп келатат. Бизде ушул Каракол шаарында баягы спортчулар чыгып атканда акча каражаттан аябай кыйналышчу. Мисалы, барып келген жол расход, ичкен тамагын, анан биз отуруп ушуну бир эдини иштеп чыгалы, баягы кимдин жакшы спортчу таанышы болсо, ал мэрияга келип көбүрөөк акча бөлдүрүп кетип, бир мындай парадокс саясат. Мындай бир типтүү болчу эмес да. Анан ушул кеңеш, шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте отуруп, эдини положение жобо иштеп чыкканбыз. Каяка баратабыз? Азыр биздин Каракол шаарынын ушу борбордук стадионуна баратабыз. Бул стадион Советтер Союзунда салынган стадион болчу, бирок мунун көп шарттары жана жаан-чачын болгондо үстүнөн жаан жаап бир ар кандай ыңгайсыздыктарды жараткандыктан ушуну жабуу боюнча ушу урматтуу президент Садыр Нуркожоевич тапшырма берип, ушунун үстүн жабыш керек деген бизге задача коюлган. Мынакей азыркы учурда реконструкция иштерин жүргүзүп атабыз. Бул жерде реконструкция иштеринде 4 этаптан жүргүзүп атабыз. 4 этаптан жүргүзүп атабыз. Ушу биринчи этабы ушул үстүн жабуу.
Экинчи этап ушу беговой дорожканы оңдоп чыгуу. Бул кайсы каражат? Бул жанагы өнүгүү чекити долбоор аркылуу республикалык бюджеттен бөлүнүп аткан акча каражатынын эсебинен. Канча каражат кетти буга? Бул жерге 50 миллион. 50 миллион. Качан бүтөт бул? Бул буюрса бир 15 ноябрда жабуу иштери бүтөт. Толук бүткөнү бул жыл аягына чейин барып бүтөбүз. Азыр иш жүрүп атат экен, Иш жүрүп атат. Мен бул жерден сиздерге четинен айтып берсем, бизде ушул беговой дорожка абдан немеге жараксыз абалга келип калган. Бул жерден чуркамак мына бул жакта чуркамак турсун чалынып кете тургандай акыбалда болчу. Анан бул жерде могуну көрсөңүздөр, могул асфальтты биз биринчи бастык. Асфальтты басып бүтүп, асфальттын үстүнөн могу беговой резина деп коет экен, куйма. Ушул беговой дорожканы мынакей момундай кылып салып келатабыз. Бул жаңы эле курулуптур, Жаңы эле, бул биринчи слой. Анан үстүнөн кызыл кетет. Ушул кетет, азыр жарымы бүттү, мынакей тигине салып кетип баратат. Ары карай. Бул биринчи этаптагы жумушу, экинчи этап ушу үстүн жабуу. Үстүн навес менен мынакей мондай кылып жабуу иштери жүрүп атат. Анан үчүнчү этабы болсо, мына көрсөңүздөр, эми Советтер Союзунда могул жердин баарын казып атканыбыздын себеби сапаттуу болсун деп казып атабыз. Бул жер неме болгон? Тетигинтенекей баткак чыгып атат астынан. Бул жерде илгери Советтер Союзунда бир мусорду эле төгүп туруп үстүнөн асфальт басып коюптур. Биз казсак, мына 1,5 метр казып алып, четине мына монтип трамбовать этип келатабыз. Буга таш төшөп, анан асфальт басабыз бул жерге. Таштарды төшөп, ушинтип мына могу этапный Эртең асфальттын үстүнөн чөп чыкпайт. Андай болбойт. Жок, мынткантип 1,5 метр каздык. Бизде ушул эмелерде спорт аянтчалар неме кылганда эле чөптөр чыгып калды. Бизде Кудай сактасын андай жок. Көзүбүз чалынып атат, тиги жакта да курулуш жүрүп аткандай. Ооба, ошол жогоруда ушул жерди, ушул аймакты биз спорт аймагы кылып бөлүп атканбыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй спорт комплекси, бул жерде стадиону, андан сырткары мынакей ошо сиз айтып аткан бизге ошол бул жердин жеке менчикке өтүп кетип сатылып кеткен. Кертилип. Бул стадионго карачу жер болчу. Кертилип сатылып кеткен. Биз соттошуп, баягы соттон утуп алып, азыр муниципалдык баланска алып туруп, ушул жерге бир бизге жакшы спонсор келип, шаар үчүн бир кичи спорт зал салып берейин деген, мына азыр курулуш иштерин жүрүп жатат. Бу да металл конструкциядан. Ооба. Жакшы. Биз азыр могу Каракол шаарынын промзонасы деп айтып калдыңыздар. Асфальт заводко келдик, Ооба. Эмнеден баштайсыз? Бул ошол Каракол шаарында муниципалдык жол чарба ишканасы бар. Ошого таандык жанагы жогоруда айтып кеткен өнүгүү чекити долбоор аркылуу ушу урматтуу президент Садыр Нуркожоевдун бөлүп берген акча каражатынын негизинде ушул заводду мынакей ушул жерге 2 гектар жерге завод салынды. Биз бир нерсени белгилеп кетсек, ушул жол чарба ишканасынын иштөө эффектисин башка бир нукка буруу, жакшы бир эффект берүү максатында биз ушулардын техникалык базаларын биринчи түптөдүк. Бул жерде мурун чындыгында жол чарба ишканасында бир 3-4 эле техника бар болчу. Эски бир грейдер, анан зил жана башка бир техникалар бар болчу. Бул баягы бардыгын эле акчанын ушу мамлекеттин акчасын жеке ишкерлерге берип эле аларды бакпастан ушул өзүбүздүн муниципалдык ишкана кылалы деген баягы инициатива көтөрүп чыккан. Жол чарба ишканаңыздар муниципалитеттин карамагында. Бизден жаңы ачылган завод. Завод жаңы ачылган. Муниципалдык ишкана мурун бар болчу. Бирок алардын базалык материалдык немеси базасы өтө начар болчу. Бул жерге бир 30дай техника алып бердик. Бул жерде өзүбүз асфальтоукладчик. Ушулардын баары? Бул жерде эме ооба. Бул машинадан башкасынын баардыгын могу жакта бир 2-3 техника бар, аларды кошпогондо. Булардын баарын биз жаңы алып бердик. Себеп дегенде жолду өзлөрү басуу максатында. Мисалы, мурун чындыгында бир көйгөй жаратып келген, Каракол шаарында жол басалы десек элек техникаларды арендага алып, алардын арендасы потолок болчу, ага көп каражат кетип, азыр техникалардын бардыгы өзүбүздөн асфальт укладчик, грейдеровка, жана каток таптай турган
жана башка техникалардын Жогорудагы салынган жолдун баарын ушул ишкана салды. Ушул ишкана салып атат. Муну түзүүгө эмне шарт болуп атат, эмне түрткү болду? Буга албетте түртүп атканда эң биринчиден жолду сапаттуу бүтүрүү. Анткени өзүбүз жасап аткан баягы чем подрядчиктерге бергенде алар баягы үстүртөдөн өтүп кетпеш үчүн биз сапаттуу жасайлы деген. Экинчиден ошол мамлекеттин акчасын үнөмдөп баягы сарамжалдуу пайдалануу максатында салдык. Анткени мисалы биз кайсы мисалыңыз бар? Эмне мисалыңыз бар? Мисалы бизде мен мисал келтирсем, ошол Каракол шаарында 1 километр 100 метр жолду 74 миллион сом акча каражат сметалык стоимосту тура турган болсо, ушул жол чарба ишканасы, ушу заводдор салынып, техникалар алынгандан кийин бул 40 миллионго басып атабыз. Бул башкача айтканда бир 24 миллион сом акча каражат биз үнөмдөп атабыз. Үнөмдөп атабыз. Тендерлик наркы 74. Ал эми сиздердин ишкананы 40 миллионго да бүтүрдүк деп атасыздар. Ооба. Бул жерде мынакей мен эми ушуга баягы түшүнүктүүрөөк кылып айтып берсем, мынакей бул асфальт эмес, бул железобетонный завод. Мына жогоруда карап тургандай бул жерден бүт жанагы инерциялык жанагы материалдардын баардыгы кирет. Кум, топурак, шагыл, анан цемент үстүнөн кошулуп, суу кошулуп, мына могу жерде миксер турат. Буга келип мынакей азыр төгүп атат, как раз көрсөңүздөр болот. Бул жерге мынакей готовый неме уже раствор чыгып атат мынакей. Раствор чыгып буга куюп барып, жана жолдун жээгиндеги жана бордюрларды цементтөө, ошолорду жана цементке отургузуу ушул өзүбүздөн кошот. Мындайча башкача айтканда биз башка жерден ала турган болсок, алар баягы прибыльди көп көрүш үчүн цементин аз кошуп, кумун аз кошуп, баягы бир пайда көрүү максатында эметчи, биз муну баягы сапаттуу болуш үчүн бул дагы жаңы завод, мунун кошулмаларын биз мындай сапаттуу кылып, өзүнүн нормаларына, стандартка жооп бере тургандай кылып кошуп берип атабыз да. Бул баягы жолдун сапаттуу салынышына өбөлгө түзөт. Жакшы. Кен көрсөңүздөр болот мына. Учурда жанагы биздеги салынып жаткан жолдордун баардыгы бул асфальт бетон завод. Бул асфальт бетондун завод мынакей келип туруп, бул жерде дагы бул заводдун жаңылыгынан дагы анан современный технология менен жасалган завод экен. Бул баягы бул дагы жогоруда айтып кеткендей, мунун кошулмаларын дагы туура кошуп, асфальттын сапаттуулугун чыгарып атышат. Анын эң негизгиси инерттик материалдарды кошуп, жанагы асфальтты ысытуу жолдору менен кошо аралаштырып атат. Анан эң жакшы бизге бул көзүр катары айтсам болот. Бул жерде биз башка жерден мурун частниктердин асфальт бетонунан асфальт алчубуз. Ал жерде бир асфальттын өңү, сапаты кичине бизди кооптондуруп турчу да. Бул асфальтта жакшы жери жанагы кумдан чыккан чаңды мынакей жогоруда көрүп тургандай үйлөп салат. Чаң үйлөнгөндөн кийин жана связкасы, чапташуусу жакшы болот. Связкасы. Сиздер бул заводуңуздар тек гана ошо Караколдун инфраструктура жолуна эле жетип атат же кошумча тендерлерге катышып башка жолдорго мындай? Азыр бизге ушу урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич жана кабинет министрлеринин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин бизге берген задачасы баягы объемный чоң болгондуктан азыр Каракол шаарынын ички жолдорун бүтүрүп атабыз. Кудайым буйрса ушул эндиги жылкы эмес, аркы жылдары биз уже жакынкы шаарга жакын жайгашкан райондордун жолдорун тендер берсе катышууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Арзан дагы, сапаттуу кылып салып бергенге бизге өбөлгө түшөт. Ал жерден түшкөн акчанын баардыгы биздин жергиликтүү бюджетке түшөт. Акча каражат. Ошондо бул сиздердин азыркы максатыңыздар бул ишкананы ачууда, заводду ачууда бюджетке кайра киреше киргизүү максатында болуп атат да? Албетте, бул жанагы жогоруда айтып кеткен өнүгүү чекити долбоор аркылуу ушул завод куруу жана бюджет образующий кайра акча каражат алып келүү максатында ушул завод планга киргизип проектиден өткөн. Бул кайра акча алып келет. Азыркы учурда бул бир сезондо бул мындайча айтканда бир 30-40 миллион сом акча каражат алып келе турат болжол менен. Анткени бул өзү могул асфальт завод өзү 37 миллион сом турат. Муну бир жылда эле өзүн актатып койсок болот. Бул болсо 44 миллион сом акча каражатка турат.
Муну дагы мынакей азыр мен жогоруда көрсөтүп берсем болот. Бул могул завод компьютер менен иштелет. Жанагы отурал компьютердан нормаларын кошот, эслемесе ичине кирип көрсөк болот. Бул ошол бүт компьютер канча грамм топурак, килограмм, тонна топурак кошулат, канча битум кошулат, канча кум, канча суу кошулат, бүт май кошулат, ошонун баардыгын компьютер менен регулировкаланат. Анан мындан биз лабораториядан немесин алып, нормаларын, анан лабораториянын заключение корутундусу чыккандан кийин анан гана басып баштайбыз. Мына бул биздин башка шаарларыбыз, башка шаардын мэрлери сабак ала турган, мындай көп сүйлөбөй иштей турган үлгүлөрдөн экен десек да болот экен да. Рахмат. Мынакей мен эми азыр ушул жерден бир эле раствор албаш үчүн, мына ушул жерден чыгып аткан раствор деле албаш үчүн биз бул жерге немени жана жолго керектелүүчү жана бордюр, лотокту чыгара турган мынакей могул цех өзүнчө. Бул жерден цех чыгып, даже комплекстүү. Мына брусчатка чыгып атат. Брусчатка эмес, неме? Пескоблок. Пескоблок чыгып атат. Азыр мына лотокторубузду дагы жүктөп кеткен экен. Мына азыр мен көрсөтүп берейин. Ушул жерден куюп, упаковать этилип, анан жолго жанагы өзүбүз башкача айтканда мен бир орчунду бир максатыбызды айтып кетсем, Каракол шаарындагы Кудайым буюрса ушул ишке ашып, мынакей жолдорубуз салынып атат. Ушул жакшы иштеп кетсе, биз жолду салыш үчүн мына жакында ошо дробилкасын алган атабыз. Бул жерге биз заводду койдук, андан сырткары карьер алдык. Мына буюрса дробилкасын койсок, биз жолду мындан кийин ГСМ менен эле битумду, анан рабочийлердин эле расходун эле чыгарсак, биз уже жол баса беребиз. Техникабыз бар, заводубуз бар, карьерибиз бар, бардык материалдар бар, даже брусчатка, тиги лоток бардыгын чыгарабыз, мына могуларды бүт чыгарганбыз. Бул жак не? Бул жер жанагы чыккан немелерди бышыра турган неме болот. Могул лотокторду бул естественный кургаган да, могу өзүбүздөн чыккан мунун баары. Булар, Кытайдан заказ берилбейт? Жок, өзүбүздөн. Бизде бир нерсе болсо эле Кытайга заказ берип. Мына могул лотоктун баардыгы бул өзүбүздөн чыккан. Мунун баары өзүбүздөн чыккан. Анткени бул жерден биз башка жактан алсак, бул жана цементтин маркасын аз кошуп коюп, сапатсыз болуп калып аткан. Биз азыр булар баягы бир сыйра неме кылып, иштеп чыгып, норма менен коюп атышат. Анан Кудайым буюрса, биз ошол могул немени иштетип алсак, биздин жол чарба ишканасы, мынакей бул киши жетекчиси, бизде неме болот. Жанагы жогоруда айткандай ГСМ, анан рабочийлерге айлык акысы, анан битум сатып алсак, биз уже жол басууга даярбыз. Аты жөнүңүз ким? Жушаев Эрлан Эсентурович, жол чарба ишканасы. Канча жыл болду? Бул жетекчи болгонума ушул 1 жыл болду. Атак 8 жылдан бери ушул ишканада эмгектенебиз. Эл аябай ыраазы экен жолго. Алла разы болсун. Аракет кылып атабыз ошо. Бул үлгүңүздөр Кыргыз Республикасынын транспорт жол министрлигине дагы бир үлгү катарында болчудай иш экен десек болот. Анткени баарысын өзү чыгарып, мындай эч нерсеге муктаж болбостон эле жогорудагы эле адамдардын эмгек акысы, майда чүйдө расходдор болсо эле кадимки жол сала берет экен да. Объем иштесек, мисалы жеке сектордубу же мамлекеттикпи же муниципалдыкпы, жалпы канча заказ, канча нагрузканы көтөрдү, канча объемдо иш болду? Азыр бизде асфальт заводубуз курулгандан бери биз июнь айынан бери асфальтты өндүрүп баштадык. Бүгүнкү күнгө чейин 24 000 тонна асфальт өндүрүп чыгарып бердик. Биздин Каракол шаардын жолдоруна жана жакынкы айылдардын 3 жолуна асфальт менен камсыз кылдык. Бетон заводубуз боюнча бетон завод июль айында ишке берилген. Ошондон бери 6000 куб бетон чыгарып бердик. Мына силер көрүп тургандай пескоблокторду чыгарып атабыз, лотокторду чыгарып атабыз. Азыр бизде бул жерде 6000 штук пескоблок өндүрүлүп чыгарылды. Бул өзүбүздүн колдонуубузга. Канча
расходун айтып бердиңиздер дейм. Качан жаап бүтөт? Бул завод өзү биздин расчеттор менен 2 жылдын ичинде өзүнүн сатып алынган баасын толугу менен жапканга аракет кылып атабыз. Быйыл түшкөн прибыли бар. Примерно биз азыр 15-тен 20 миллионго чейинки түшкөн прибыль деп эсептеп атабыз. Ошону прибыльга мэрия менен сүйлөшүп, бизде азыр убактылуу сырьёнун баарын тең четтен сатып алып атабыз. Ошо карьерибиз бар, ошогон дробилка сатып алсак, Кудайым буюрса эмдиги жылы ушу шибенка, ацеп колдонулчу материалдын баары келет. Сиздер расходун жаап, прибыльга чыктыңыздарбы? Биз ошол расходун жарымын жаптык. Сатып алынган акчанын жарымын жаап прибыль кылып атабыз ошону. Жарымын акчасы уже түштү. Өзүн 5 айдын ичинде жарымын актап берди бул завод, Кудайым буюрса. Жакшы. Жалпы канча кызматкер иштейт? Бизде азыркы убакта 12 кызматкер иштейт, 12 жумуш ордуну ачылды. Айлык маяналары жакшымы? Айлык маяналары 25-тен 40 миңге чейин айлык маяна алышат. Урматтуу көрөрмандар, мына азыр Каракол шаарынын Таштанды талаасы. Тосмолорду караңыздар жапжакшынакай. Биринчи кирип бараткандагы жакшы көрүнүш да. Буягын караңыздар, чоң жол, бир дагы Таштандынын бир пакет жанагындай бир мусор чыккан жок бул жака. Азыр биз ичине кирип, бул жакта кандай жагдайлар болуп атат ичинен таныштыралы, жүрүңүздөр. Бул жакта өзүңүздөр көргөндө Яма Беккер деп атайын шаардагы иттерди, ушу өлгөн жандыктарды, оорулуу жан-жаныбарлардын баарысын ушул жактан утилдештирип, атайын жок кылынат да. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Таштанды ылгоочу заводдо турабыз. Бүгүнкү күндө ушул Каракол шаарындагы биринчи этабы менен бүткөн завод, Ооба. Жалпы жылдан канча каражат кетти бул жакка? 135 миллион кетти. Бул сорттоочу линиябызга жана кайра иштетүүчү заводубуз бардыгы. Эки этаптан бул биринчиси сорттоочу завод, экинчиси аны иштетүүчү. Кайра иштетүүчү завод бардыгы бир камтылган. Ошонун баары 135 миллион. 135 миллионго ичинде, ошол долбоордун ичинде. Бул абдан мына көңүл жылыта турган жагдай. Анткени Бишкек шаарында биз билебиз, канча жылдан бери бүтпөгөн көйгөй. Бирок Кыргызстан боюнча биринчи завод болду. Ишке кирип атат. Бул үчүн абдан мындай ыраазычылыгыбызды айтабыз да, анткени биз ушу Таштанды ылгоочу Таштанды Бишкек шаарындагы көйгөйлөр тууралуу бир топ берүүлөр чыгарганбыз. Бирок биринчилерден болуп дал ушул Каракол шаарынын мэриясы жасапты. Азыр ичиндеги акыбалды көрсөтөлү, анан экинчи этабындагы жеринен көрөлү. Канча техника иштейт буякта мондай? Бул жактан 3 техника иштейт. Азыр бул экскаваторубуз жана 2 техникабыз бул жакта самосвалдарыбыз иштейт. Азыр аларды болсо кайра иштетүүчү заводко алып барып, ал жакта жана башында айта кетпедимби? Ал жакта дагы 6 ай Таштандын ошол жака чогултулган болчу экен. Ошолордун баары кайра буяка ташып атабыз. Ошол себептен азыр бир техника азыр иштейт. Бул кимдики? Кимге карайт? Бул тазалык ишканасына карайт. Бишкек шаарында тазалыгында ушундай техникалар жок, ижарага алып иштетишет экен. Бул шаарыбыздан чыккан таштандылар күнүнө 200 кубтан 250 кубка чейин таштанды чыгат. Ошонун бардыгысын бул жака алып келип төгөбүз. Ушул жака төгүп туруп предварительный мына сортировканы линиябызга беребиз. Кайсы жерден төгүлөт? Бул жака төгөт. Ушул жактан төгөт. Анан төгүп мына бүт бардыгысын ушул жак менен чыга берет дагы. Биринчи первый предварительный сортировкадан бул жактан желими бардыгысын ушул жактан өткөзөбүз мына. Кайсы таштанды келбесин бардыгын ушул жака киргизебиз. Ушу менен анан биринчи шахтага берилет. Ал жактан болсо жанагы разрыватель пакетов деген бар, могу жактачы. Ошого кирип кетпеш үчүн чоң бетон строительный мусорларды биринчи шахтадан алып, монтип четке жыйнап турушат. Бул жакта 2 киши иштейт. Эми азыр жумушка киргенине бул 4 күн гана болду. Ошол себептен азыр кишинин саны жетишсиз, азыр деле кишилердин алып атабыз. Могу жерден карасак болобу? Көрсөңүз болот. Бул жагында тапталып. Бул жактан жанагы айнек чоң бетон бардыгы ушул жактан алып шахтадан сортировать этип турат. Эмне дегенде, могу жакта разрыватель пакет деген бар. Мына темир
Бул темирлер аягына кете берет. Ал жакта магнитный сепаратор деген бар. Темирди өзү жабышып калат, жабышып калат. Разрыватель пакет деген ол. Ушул жака келгенде жана мешоктор ичинде эмне бар? Бүт айырып чыгарып турат. Анан чыгарып барабанный ситага берет. Барабандан жүрүп көрүп баштайт. Бул канча сом болду? Бул техника канча сомго келди? Бардыгысы жана 135 миллиондун ичинде. Барабанный ситадан жана гүл ар кандайлар чыгып туруп мына бул жака. Бул жака да бир техникабыз турат негизичи. Жүрүз үстүнөн да көрөт. Biz aytkanыбыз ушул жактан разрыватель пакеттен келип туруп, бул барабанный ситага чөп мындан электеп коет да булчу. Электен элегенде бул электин тешикчелери турбайбы? Мына майда бөлүкчөлөрдүн бардыгы түшүп кетет ичине. Ичинде жана салафан башыктары эле калат да. Бул электен өткөндөрүн Зеленстройго жанагы кара топуракка аралаштырып бере турган алабыз да. Чирип кетчү окоттун баары ошол жака түшүп калат. Баратпайбы? Электен өткөндө мындай пакеттерибиз ар кандай бакылашта бул баары буяка түшөт. Биргелүү, Бир келгенден кийин мына буякта 16 киши сорттойт буяктан. Бүгүн мына жетишкен кишилер ушулар эле болот азырынча. 4 күн болбоду киргенине. Аз кишини алып атабыз. Заводубузда да иштеп атат. Анан бул шахталарга бөлө беребиз бул жакта. Баклашкасын өзүнчө, пакеттерин өзүнчө бөлөбүз. Анан астында мындай шахталар бар, карасаңыз. Шахталарга муну ачкан учурда сразу түшүп кетет. Коопсуздук үчүн ар бирөндө мындай аварийный кнопкалар бар, басканда бүт линиянын баары токтойт. Ана жүрүңүз, андан баштайбыз. Ана жанагы магнитный сепараторубуз бол. Буга келгенде темирлерибизди ар жагда илгейт, ар жакта жатат, азыр көргөзөбүз. Түшкөндөн. Мынакей. Кондиционерибиз бар, печкабыз бар, жылуу. Азыркылар, иргелип. Мунун баары кайра теги жака кетет. Буяка алып келип атабыз, прессовать этебиз буяктан. Пресстеп алып туруп, тигил жака алып кетебиз. Кишинин саны эме болгон үчүн монтип чыгып калат. Булар бирок необрабатываемыйлар да бар булактачы. Буларды жигайшый кылып алып келебиз деп атпайбыз, ошо долбоор түзүп атабыз деп. Ашкан отходдорду өрттөйбүз деп. Жанагы Зеленстройго буйругубузду жасасак болот жүрүп. Ол мынакей прессован. Пресстелген эмне болот? Уже бул сырьё. Даяр, Даяр сырьё. Бул мына монтип прессован алып барып жанагы переработкага алып барылат. Жанагы пет бутылкалар деп. Жанагы пет бутылкада алганда жанагы бул этикетке өзүнчө бөлүнөт, пробка өзүнчө, бул бакалашка өзүнчө кетет тияктан сорттойт. Бул бир маселе бар, бул жерде бул металлдарды бул жерде магнит өзүнө чаптап алып туруп, бер жака түшүрүп кетет. Магнит бул металлдар бит. Абдан жакшы ишке ашыптыр. Бул жакта самосвал техникабыз турат негизичи. Анан ал техникабызды башка жака алып кеткенибизден Бул жана алма, салма, жемиш. Бүт жакта бул чирип кетчүлөр ушул жака түшөт. Удобрение. Удобрение болуп кете берет. Гумуска лайыктуу продукция. Бул долбоорду жазып келген азыр замыбыз болуп иштеп аткан Тарел мырза. Ушул долбоорду ушул киши жазып алып келген. Биз коркуп иштете алабызбы, иштете албайбыз деген аябай күмөн, баягы экономический рисктер бар да, анан коркконубузда бул бир күн ыйлап кандай болду? Сиз айтып бербейсизби? Максатын. Койгон максатыбызга жеттик буюрса. Эми заводду алып келдик. Эң эле биринчи максатыбыз ысык көлдүн тегерегинде экологиялык абалды калын алып келели болчу. Эң эле билесиздер, салап менен бутылка чирибейт.
эң биринчи максат ушул негизи. Салапы менен мусорду экологиялык жактан тазарталы деген максат болчу да. Эми буюрса ишке берип жатабыз эми. Натыйжасын көрөбүз. Жакшы экен. Бияка техника туруп сразу эле алып чыгып төгөбүз артынча. Техниканы барып алып кеткенибизде ошондой болуп атат да. Азыр кайра коебуз бул техникаларыбызды. Жумушту токтотпой эле деп эле жерге болсо дагы деп. Жакшы. Булардын эмне баарысы брусчатка жасалабы булар? Брусчатка бизге өзүбүзгө кереги жок материалдын баарын эле бул нерселердин баары чогулуп барып туруп тияктан жана драйбылкадан өтүп туруп эрип туруп жана брусчатка и бардыр жасалат. Бул билесиңер жанагы күндүн ысыгына дагы суукка дагы көп срок действияны кармайт да. Бизде азырынча 2 матрицаны көргөдөрбү? Ооба. Биз эми кийинчерээк рынокко ылайыкташтырып, өзүгө керектүү матрица алып келип чыгара берсек болот. Полимердик песчаный изделия көпчө. Түрлүү нерсени чыгарсак болот. Эми иштеп кетсин буюрса, абдан жакшы ишке ашырыптар. Рахмат. Мындан сырткары дагы түнкү жарыктандырууда тазалык ишканасында быйылкы жылы 2022 жылы долбоорго кирген 30 миллион сом бөлүнүп, андан 1955 штук шаарыбыздын жарыктандыруусуна бердик. Ал да бизде. Жакшы. Бул жак Арстанбекович бияк эскиси, эскиси, бирок ар жагы менен кириш керек болуп калат да мынучу. Абдан жакшы тостулуптур. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көрүп турган бул экинчи эски таштанды талаа деп атышат. Бирок буга жасаган мамилесин карап коюңуздар да. Биздин Бишкек шаарынын мэрі, Бишкек шаарынын мэриясы биздин Борбор калаанын акыбалы мына ушундай эмес да. Мына карасаңыздар. Бул жерден бир дагы мына тазалыгын караңыздар. Таштанды талаанын аймагы толуп жаткан пакет болуш керек эле. Таштанды учуш керек эле. Ал шаарга кайра учуп барыш керек эле. Жок, бул жакта абдан сонун кылып мынандай карасаңыздар эми абдан сонун көрүнүш экен да. Бул жактан мал жандыктар да кире албайт. Экинчиден эч кандай таштанды учпайт. Мына ушул көрүнүштү биздин Бишкек шаарынын мэрине сунуш кылабыз. Каракол шаарынын мэринен кичине келип сабак алып, ушул жактан бир эми көп жашаган билбейт, көп көргөн билет дегендей. Мына ушул жаш болсо дагы ушул жактын жетекчилиги абдан жакшы мамиле жасап, жакшы шаарды өнүктүрүп атыптыр. Мына Бишкек шаары кыялданып жүргөн заводдорду куруп коюптур бул жакка. Мына болот экен го, ушундай акыбал менен балким келип кичине Каракол шаарынын мэриясынан бир сабак алып кетесиңер деген ойду айткым келет. Каракол шаарынын тазалык муниципалдык ишканасына келдик. Ишканасынын жетекчиси аты жөнүңүз? Мамбеталиев Бердибек Кубатбекович. Ишканада канча болду иштегениңизге? 1 жыл 3 ай болду иштеп аткан. Эмне өзгөрүп атат? Өзгөрүүлөр азыр биз келгенден баштап Арстанбековичтин тапшырмасы менен, Нуркожоевичтин тапшырмасы менен завод салынды. Территорияда азыр 6 ай мурда свалка жабылып калган кезде төгүлгөн таштандын азыр 2000 тоннаны чыгарып атабыз. Заводдун астынан 1200 тонна чыгарганбыз. Эскилиги жеткен заборлорубузду жана конторубуздун киребештерин оңдоп атабыз, дарбазаларыбызды оңдоо иштери, кайра переработка иштеп чыгаруу. Азыр биз кирип бараткан бул переработка бирок 4 күн болду деп эдим бишке бергенибизге. Ал сорттоочу линиябызда азыр кызматкерлер иштеп атат, аякта сырье жыйнап атат бизге. Бул завод белорусиялык компаниядан утуп алганбыз. Ушундай 22 миллион евро бөлүнсө эмне кылат элеңиздер? Эми 22 миллион бөлүнсө азыр Арстанбекович да бир колдоо көргөзүп бул сжигающийге дагы проект жазып атабыз азыр. Мына урматтуу көрөрмандар, биз эмне үчүн айтып атабыз? Бишкек шаарында 22 миллион евро бөлүнүп, эчен деген мэрлер, эчен деген чиновниктер, эчен деген кимдер гана келип, кимдер гана иштеген жок. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Бишкекте ушул таштандыны ылгоочу, таштандыны переработка кыла турган завод, утилизация кыла турган, ушул таштандыны жолго сала албаган жагдай менен келе атабыз да. 135 миллионго бүгүн Караколдо, Кыргызстанда биринчи жолду десек да болот, Кыргызстанда жок, ачып коюптур.
колуңуздарды кысалы ушул боюнчачы. Биз анткени ушу таштанды боюнча Бишкекте көп көтөргөнбүз теманы. Бирок алгылыктуу бир дагы мэр бул боюнча иш көрсөтө алган жок. Бүгүнкү күндө деле чечиле элек бул жагдай. Эми айтып бериңиздер, шаардыктарга, Бишкек шаарынын тургундары көрсүн мына. Производство боюнча деталынан бүт баарын түшүндүрүп берели. Мынакей бакалашка келгени боюнча мына жетекчиси өзү толук айтып берсин. Азыр кызматкерлерибиз сортоочу линияда турат. Мына келди таштанды. Таштандыбыз келди. Бул жака пет бутылкаларды алып келебиз да, бул дробилкага салабыз. Желим бутылкаларды. Желим бутылкаларды буга түшөт. Буга түшөт. Мунан каяка барат? Бул жактан дробилкадан өтөт, майдаланат. Майдага түшүп туруп, бул жактан шамал менен үйлөтүп, воздух менен сыртында клёнкаларын ажыратып, бул мүшөк каптарга түшөт өзүнчө. Бул иштеп атабы бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө иштеп атат. Азыр сыноодон өткөн. Бизде азыр сырьёнун жыйнап атабыз да, сырьё жыйнап атабыз. Азыр материал жыйнап атабыз. Ал жактан жыйнап алып туруп, бир кое бербесек, бул жака баягында айтканда бюджетке кичине эмеси келип калат экен. Бир иштеткен соң. Анан бул жака келип, буякта линия мойка. Мойкадан буяктан жуйт. Жуган учурдан мына мондой алып крышкалары мондой алып өзүнчө бөлүнөт. Калкып бул өзүнчө бөлүнөт. Мындан мүшөк чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Муну не жасайсыздар? Мындан мүшөк чыгарса болот. Мүшөк. Өзү бул жакта жасалабы? Жок, бизде жасалбайт. Муну частный эмелерге берсек болот. Бул жактан эки катар жуулат. Сырьёну сатат экенсиздер да? Сырьёну сата беребиз. Эки катар жуулуп келет бу жактан. Анан бул жактан фен менен үйлөп, тургатып, бул жактан бул биг бек деп коет чоң мүшөктөрдү. Мына мондай алып туруп бул өзү беркиси. Флекс деп коет. Тууралганы. Ошол. Ушу менен алып келип туруп, бул эмелерге салабыз. Бочкага салып, бул жактан кайра бул жака загрузка беребиз. Жүрүңүз ар жагынан көргөзөйүн. Загрузканы беребиз да жип чыгарабыз мындан. Жип? Жип. Мононит. Орусчасы мононит деп коет. Жип мунун ичине суу толтурабыз дагы. Азыр сизге көргөзүп берем мындан ары. Бу жактан эрип чыгып, мунун ичине суу болуп. Линия охлаждение деп коет бу жакта. Анан охлаждение этип туруп, бу жактан чыгып, сууларын аз төгүп салганбыз. Себептен сырьё жыйнап турабыз, кайра көрөсүз. Муну толук сыноодон өттү негизи. Алып келип туруп жүрүңүз. Мондай жип чыгарабыз. Сиздерди Бишкекке эле мэр кыла турган болуп калыптыр өзү мындай. Мына. Жип чыгарабыз. Бул жип менен болсо спецтехниканын дагы биздеги шаарыбыздагы жана жолду шыпырып атпайбы? Ошолдун дискаларын чыгарабыз бу менен. Өзүбүздүн жана дворниктердикин да чыгарабыз шыпыргыларын. Эки түрлүү шыпыргы чыгарабыз, жалпак анан томодок. Ушундан чыгарабыз жип. Сиз көргөн бутылка ушуга айланды да, конечно. Мынакей, шаардагы таштанды. Шаардагы таштанды. Желим бөтөлкөлөр. Өзүбүздө мына сыноодон өткөзгөндө алганбыз. Азыр биз ошо таштанды жөнүндө дагы сөз кылабыз, анткени атайын бөлүп жанагындай металлды түрдүү желим бөтөлкөлөрдү өзүнчө жанагындай урналар кылыпсыздар. Бул да жакшы. Урналар мына. Мына ушул боюнча. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, мына пластикти буга салып, атайын ушул бумага кагаздарды, айнектерди бөлүп республиканский бюджеттен атайын республикалык бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Буга 286 штук койгонбуз даана. Шаарга койгонбуз. Муну заводдун долбоорду ишке ашырып аткан кезде алдын ала элди дагы мындай көндүрүү максатында, өзүбүздүн туристтик шаар болгондон кийин ошол максатта дагы бир жакшы облик берсе деп ушуларды шаарыбызга койдук. 286 даана койдук. Азыр 90 даанасы өзүбүздүн ишканада турат. Себеп дегенде жолдордун дагы бүтөрөк бөлүктөрү бар. Ал жактарга коебуз. Андан сырткары Чыңгыз Арстамбековичтин тапшырмасы менен 5 миллион сомго азыр 250 даана дагы скамейка урналар менен кошо коюп атабыз. Могу Бишкекте жана жашыл урналар коюлбадыбы? Дагы эле ошондой урналардан азыр заказ берип уже коюп атабыз. Бүгүн эртеңден баштап уже коюлуп баштайт. Эми андан кийинки бөлүккө өтсөк, 175 миллионго бүттү баары. 135 миллион. 135 миллионго. Бул жактан труба чыгара турган линиябыз бул болсо, бул линиябызга клёнкадан алабыз. Тиги баклажкалар менен албадыкпы? Желим бутылкалар менен. Буга болсо клёнканы баш жагынан көргөзөлүбү? Бул жагынан баштап жүрүңүздөр. Айтыңыз бул жагынан. Бул жагынан деле алып келе берейин. Анда желим баклажка эмелерди, клёнкаларды бул жактан туурап, жанагы пакеттерди туурап, аны жууп, анан ушул жака алып келип туруп, аны эритип, ар жакта линиябыз бар. Эритип келип, бияка кристалл алып келсеңиз. Ондай гранул кылабыз. Бул ошо желим пакеттердин баштардан чыккан, биздин свалкадан чыккан. Анан буларды эритип келип, бияктан биз труба чыгарабыз. 16 диаметрден 63 диаметрге чейин.
Бул биздин Таштандыдан чыккан экинчи этапта болуп калып атпайбы? Мындай вторичка деп коет орусча айтканда. Вторичка менен муну саркынды сууга гана иштетебиз. Эгерде биз рынокто дагы тазасын беребиз деген турган болсок, анда первичканы өзүбүз сатып алып эле, мына могу первичка материал. Ушулар чыгып атабы? Мына могулар бизден испытаниядан өттү. Мына карасаңыз могу. Мынакей. Калыңдыгын, качествосын өзүбүз определять этебиз. Көрдүңүзбү? Могу 12 атмосферага чейин азыр давленияны кармаган эме кылды. Муну эң башында испытаниядан баштаганда мындай болуп баштаган. Эми бул жакшы Таштандыдан. Первичка сырьёдон пакеттен чыккан. Мынакей бул дагы абдан жакшы көрүнүш. Абдан мындай алкыш айта турган иш десек болот. Сугатка да колдонсок болот. Өзүбүздүн өлкөдө ушундай нерселер жасалып аткандыгы бул абдан кубаныч тартуулайт да, шаардыктар да муну абдан сүйүнсө керек. Мына могул эгерде рынокко бизге деген суу ичкенге десек, мына могу первичка материалдан. Сизге азыр көргөзүп коеюн. Питовой. Бул первичка деп коет муну. Первичка менен жасай берсек, муну суу ичкенге да колдоно берсек. Бул жакта жасалды. Бул жакта жасалды. Бул бүт могу жерден чыккан. Жактан чыккан. Абдан жакшы. Бул биз сырьё жок калса частниктерден, өзүдөн менчик ишканалардан аппелал трубаларын чыгарып бере берсек болот. Мына могу пленкадан чыккан. Бул башында испытание кылып аткан. Трубалар өтөрөт. Муну флекс деп аткан. Мына ушуну көрсө Каракол шаарынын эли ушу мону Таштандыны ылгап таштаса, сиздерге дагы кыйынчылык жаратпайт экен, Биздин жанагы желимбет өлкөлөрдүн баасы рынокто азыр 22 сом, 23 сом болуп атса, муну туурагандан кийин 80 сомго чейин болуп атат. Туурап да сатып берсек болот. Клиент толтура алам деген. Абдан сонун иш экен бул. Ушул пакеттер жасалып атат, турбага айланып аткан пакеттер ушулар экен, урматтуу достор. Мына канча жылдап бул жок болбойт, муну ушунан арылышыбыз керек деп экологиянын коркунучу катары көрөбүз да мунучу. Мына азыр сиз көргөзгөн карабайсызбы дети кир жатпайбы таштан? Бул таштандан жуулгандан кийин мына мондай болуп калат. Таптаза болот. Мына муну эритебиз. Абдан. Бул жактан да андан тышкары брусчатка мекемебиздин эң биринчиден испытание кылып чыгардык дагы. Өзүбүздүн мекемебиздин азыр айтпадым, конторду жаңыдан кире бериштерин жаңы кардарларга деп ачтык. Ал жакка испытание кылып азыр брусчатканы ошол жакка төшөдүк эң биринчи. Брусчаткада чыгарып баштадыбы? Бул брусчатканы сынап чыгардык өзүбүздүкү. Бул да бизден чыгат. Бордюрлар, брусчаткалар өзүбүздөн чыгат. Буга эмеси жок азыр. Пигмент кошкон жок. Кайсы неден жасалат бул? Бул жанагы эң акыркы отход пластмассалардан уже өтпөй калган, иргелип жараксыз дегендерди ар жактан трабилкадан туура эле брусчаткага кетирип эле. Таштандыдан келип атат. Таштанды бул дагы. Мынакей урматтуу туугандар. Эми азыр урматтуу Садыр Нуркожоевич бардык жагынан колдоп атпайбы? Бүт өлкөдө өсүп өнүгүү болуп атат. Кудайым буйрса баары эле жакшы болот болуш керек. Абдан жакшы көрүнүш экен. Бул бүт Кыргызстандын шаарларынын мэрлерине жакшы идея экен. Булар бул жакка түшөт экен да, жанагындай эле жуулуп, кургакталып, анан ар жакка түшөт. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Каракол шаарындагы аэропортто турабыз. Өзүңүздөр көрүп турган бул жакта азыр кызуу курулуш иштери жүрүп атыптыр. Бул жерде билесиздер, Советтер Союзунда кичинекей салынып, кичинекей эле самолеттор уччу. Азыр ушул урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен ушу Каракол шаарына дагы аэропорт салынып жатат. Бул аэропорт аэровокзалы мынакей азыр 60-70% уже бүтүп ишке берилген турат. Бул жерде полосалар өтөт. Полосасы 2400 метр полоса, анан дагы узартылгандан кийин 3,5 километрге чейин жетет. Бул эми чоң жана самолеттор конууга эл аралык талапка ылайыктуу болот. Бул сиздердин жанагы өнүктүрүү долбоорундагы каражатпы же өзүнчө? Жок. Бул президенттин өзүнүн президент иш башкармасы аркылуу. Коомчулук аябай резонанс жараткан, айтылуу ушул жердеги заман талабына ылайык кинотеатр курулган деп интернеттен көп көрүп калдык. Анан азыр ошол мекемеге мэр менен чогуу келе атабыз самолеттен. Ушакын
директор. Siz işe aşırı atasınız mı? Buyursa. Жүріңіз. Атыңыз кім болады? Атым Акбар. Акбар. Ушул имаратты сиз курдуңуз жаштарга? Бuyursa. Шаардыктар үчүн. Кудай буйрса. Дагы эле куруп атабыз. Bir сыйра көргөз чайын. Ооба, бир катар тааныштырып койбойсузбу? Биздин көрөрмандарга, туристтерге, Караколго келген биздин жарандар келип киного да кирип кеткенге. Атым Акбар. Каракол тургуну болом. Кинотеатрды ары өрө өтүп көрүп, эски эмеси илгерки Союздан калган кинотеатр ошо бузулуп калган болчу. Анан жасап коелу деп жасадык. Кайсы жактан баштайбыз? Бияк кирет, бияктан билет алса. Ооба. Бияктан кино бар, бияктан балдар ойногон эски игрой. Биякта чоң залдар, 2 зал. Бул эки залыбыз 100 кишиликтер да. 100-100дөн 200. Чоң деп аткан, Иә. Чоңсар чоң Каракол үчүн чоң да, Бишкектин эмесинде бул кичирээк болду. Кино болот biraz биякта ичинде. Ачып. Мына башка койгон. Это больные психи. Это вообще безбашенные человеки. Их я подойду сделаю. Это Таласская демократическая народная республика. Если я им сделаю, они тебе здесь погром устроят. Если я сделаю... Табитинде жараша адамдар, Bir жума сайын бирден кино чыгып атабыз. Анан бир эле кинону көргөзбөстөн бул жерден эл келгенине жараша арка-аркасынан боло берет да, кайсы кинону кааласа ошого кирип чыгат. Бул жак балдар ойночу айын. Бияқта бул дагы расширенияга эметилген да, дагы ар жагында территориябыз бар, ал жерге жана Бишкектегидей кылып иллюзиондой чоңураак салалы деп атабыз да. Каракол шаары, жаштар шаары, анан жашыл шаар деп айтылчу. Союз таркагандан кийин 30 жылдын ичинде жашыл шаар кара шаарга айланып, жаштар шаары аты өчүп калды. Ысыкөл облусунун борбор Каракол шаары болчу. Анан мына Кудай бар экен, Кудайга ыраазы болушубуз керек. Мына 2,5 жылдын ичинде ушу Каракол шаары кайра ордуна келип, көчөлөрдүн баары асфальтталып, жаңы ишканалар, эски ишканалардын баары оңдо түзөөгө жолуна түшүп, мына ушу далил менен айтайын, ушул жерде турган Ысыкөл кинотеатры Союз салынып, Союз таркагандан такыр каралбай калган. Мына ушул Ысыкөл кинотеатрын кайра жаңыртып, мына азыр жаштар келсе ишке деп бекерин айтылбаса керек. Мамлекет башчыбыз мына өзүнө мындай ишенген, татыктуу, бүгүнкү жана эртеңкини алып кеткен жакшы кадрларды даярдагандын жыйынтыгы мына ушунда болуп атат да. Айта кетсек, Мауреки Абдрахманов көчө машина эмес жөө киши баса албай калган айланай. Азыр мына биягы түп жагына чыгат, бу жагынан күнбатыш жагынан жетегиз жакка чыгат, аяктан да кирет, Бишкектен бияктан да кирет. Кирип келатканда кишинин көзү ачылат айланайын. Жөн эле машинени коюп, жөө түшө калып бастын келет. Абдрахманов көчөсү, Токтогул көчөсү центральный мына 5 километрде аяк башы. Бул укмуштай салынды. Бул жерде мына жакында эле бүттү, Гебзе деген көчө. Ортодо кыска көчөлөрдү айтпай эле коеюн. Мына ушул жаштардын иштеген жоопкерчилиги мына ушунда турат да. Жоопкерчилик деген болуш керек. Ушул жоопкерчиликке мамлекет башчы деген ошол астындагы кызматкерлерди жоопкерчилик коюп туруп, талапты туура койгон үчүн мына жыйынтыкка ушундай жакшы иш болуп атат. Чоң рахмат. Кет сактаңыз. Жогорудагы Каракол шаарына бөлүнгөн 2 миллиарддын
чоо жайын салык кызматынан тастыктагыбыз келип атат. Эмне үчүн дегенде ушул 2 миллиард бөлүнгөн каражат канчалык деңгээлде бүгүн эффективдүүлүгүн көрсөтүп атат. Мындайча айтканда ишкер чөйрөсү, инфраструктуранын жакшырышынан көбөйүп атабы, салык төлөөчүлөр көбөйдүбү, салыштырмалуу жылдагы салыктын чогултулуусуна быйылкы жылдын салыктын түшүмү канча түштү, жылдык пландарын угалы деп келдик. Жүрүңүздөр. Алмазбек Токтобаевич экенсиз. Канча болду келгендиңизге? Февраль. 2 миллиард каражат бөлүнүптүр. Өнүктүрүүгө. Ошол эле учурда 2 миллиард общий болуш керек, Караколго бөлүнгөн. Караколго общий бөлүнгөн. Анан ошондон улам канча ишкер субъектилери өндүрүш, мындайча айтканда налог төлөөчүлөр көбөйдүбү? 45,5 миллионго былтыркыга караганда көп чогулттук. Өсүү темпи 110% болуп атат. Эми жыл бүтө элек, эми жыл бүткөндө дагы жакшы көрсөтүп. Канча сиздердеги чек бар да? Планыңыздар канчага чейин көтөрөйүн деп атасыздар да? Эми ушуну дагы бир 200 миллионго жеткизсекпи деген ой бар. Азыр ушул ай бүтө элек, аягына бул айдын жыйынтыгы менен, анан ноябрь, декабрдын жыйынтыгы менен бир 200 миллионго жеткизсек деген. Жылдык көлөм канча болжолдоп атасыздар? Жылдык көлөмдө былтыр 827 миллион түшкөн. Быйыл бир миллиардка жетсекпи деген оюбуз бар. Каракол шаары туристтик шаар деп белгилейбиз. Туризмдин мындай бир кышкы, жайкы түрү абдан өнүккөн. Жалпы токтолсоңуз да. Ушу туристтик шаар болуп атпайбызбы биз? Именно ушу менен связаны бир эле тармакты айта кетсем, бул гостиницадан услуга көрсөткөн гостиница боюнча эле айтып кетсем, былтыркы жылга салыштырмалуу эң биринчиден айтып кетсем, бул өзлөрү ишкерлер гостиницаларын оңдоп алды. Тиешелүү туристтерге ылайыкташтырып, жакшы жагынан өзгөртүп, өзлөрүнүн гостиницаларын оңдошту. Ошол эле кезде налогдун түшүшү аябай көлөмү чоң болду. Налогторду аябай көп төлөштү былтыркы жылга салыштырмалуу. Быйыл. Айтып кетпедим, жогоруда 10 ай болду. 10 айдын ичинде эле 50%тен былтыркыга караганда 50% көп түштү. То есть өсүү темпи 150% болду. Эми жылдын аягында 2 айдын ичинде дагы көбөйөт. Урматтуу көрөрмандар, биз Каракол шаарында дагы бир моментти сиздерге белгилеп кеткибиз келип атат. Каракол шаарындагы эң алдыңкы ишкер, эң жаш ишкерди дагы сиздерге көрсөтүп койгубуз келип атат. Себеби бул ишкердик чөйрөдө системдүү түрдө абдан жакшы. Бүгүнкү күндө көп жумушчу орундарын түзүп, ошол эле учурда бир топ мындай биздин өндүрүшкө өзгөчө ушул ишкерлер бүгүнкү күндө алып сатуу менен же ушундай бизнестин башка түрлөрү менен кылып атса, бизге эң керектүү болуп аткан бүгүн өндүрүштү өндүрүү. Ушул мебель тармагында Кытайга эч мындай зарыкпастан өзүбүздүн ушул Каракол шаарынан атайын ушул мебелдин түрлөрүн өндүрүп аткан ишкердин мекемесине келдик. Ассаламу алейкум. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Биз сиздерди ушул Ысык көл калаасы, жалпы эле ушул Ысык көл өрөөнүндөгү биздин тургундарга дагы тааныштыргыбыз келип атат сиздин ишмердүүлүктү. Аты жөнүңүздөн баштайлы анда. Кош келипсиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Менин атым Өмүргазы уулу Акылбек. Өзүм Нарын областынын Кочкор районунан болом. Студент болуп келип, ошол жерде өндүрүш баштап 12 жылдан бери ушул Нур Ислам Эмелек ишканасында иштеп келем. Ушул өндүрүштү студент болуп бул жака окуп калып, анан ушул жактан баштадыңар. Ооба, студент болуп. Канча жыл болду? 12 жыл болду. Ошо студент болуп келгенде 2-чи курстан баштап, майдан нерседен баштап, баягы планыбыз мындай оюбуз күчтүү болгондуктан ошол экени кууп келатабыз. Ошону менен ушул ишкана түптөлүп келатат. Биз өзүбүз көрүп абдан суктандык.
Бул нерсени көрөрмандарыбызга да көрсөткүбүз келип атат. Сөзсүз. Азыр анын ичин өзүңүз тааныштырып бересиз баарысын. Биздин көзүбүзгө урунганы могу үстүбүздөгү турган туу. Желек боюнча суроо бергим келип атат. Эмнеге коюп койдуңуз? Эмне үчүн илинип турат? Мен чынын айтканда бул желекти биздин ишкана түптөлгөндөн бери жылат, 10 жылдан бери ушу желекти колдонуп келебиз. Биз желекти себептегенде мамлекет болгон үчүн анын желеги болот. Ошон үчүн ал мамлекет болгон үчүн биздин ишкана болуп турат. Ошон үчүн ушул желекти биз жакшы көрөбүз, карап келебиз, барктап келебиз дегендей, бул желекти 3 ай сайын алмаштырып, жаңыртып турабыз. Желекти багасыңар дагы. Желекти багабыз. Бул биз үчүн дагы бир саргайып тытылып кетпейт. Тытылып кетпейт, айрылып кетпейт, өңөчүп кетпейт дегендей. Мына 10 жылдан бери желек турат. Дагы биздин ачкан ишканаларыбыздын бардыгына илебиз. Себеп дегенде бул желектин өзүнүн турганы биз үчүн бир көрк. Дем берип турат. Дем берип турат. Абдан сонун көрүнүш. Келаткан эле босогосунан жакшынакай көрүнүш башталып атат. Эми ичин көрсөтүп коюңуз көрөрмандарыбызга. Анан урматтуу көрөрмандар, ушул мебелге муктаж болуп атсаңыздар, дал ушул ишкерлерге, ушул мекемеге кайрылсаңыздар, баарын абдан сонун, сапаттуу деңгээлде куруп берерин белгилеп атышат. Эми бул жак дизайнердик. Дизайн бөлүмү. Андан тышкары мына бул жакта көрүнүп тургандай эле жашоону жаркырада жашаш керек деген Элмира Гуманалиевдин сөзүн кармап, ар бир нерсени жаркыратууга аракет кылып келебиз. Мына сиздин корооңуздан мен бир нерсени байкап атам. Мына бул жактагы кошуналарыңыздардын баарысы жалпы эле ушул кыргыз өзү тротуар төбөлегенге, анан тротуар дейлеп, тротуардан ары дагы жолго чыгып кеткенге абдан устабыз да. Анан сиздин имараттан мен мына ушуну байкап атам да, ичине кирип турат. Эмне себептен? Ооба, сиз туура суроо бердиңиз. Биз бул ишкананы салаарда дагы мамлекеттик жана архитектуралык кызмат менен сүйлөшкөндө алар бул Каракол шаарынын келечегин, өнүгүүсүн айтты да. Ал жакта бизде өтө маанилүү болуп келаткан машина токтотуучу жайлардын тарып бараткандыгы, анан ошондуктан биз ушуну туура ойлонуп, бул жакта жер кымбат болгонуна карабай биз артка жылып салууга туура келди. 6 метр артка жылганбыз, ошону менен салганбыз. Андан тышкары жашылдандыруу иштерин кылып, андан тышкары мындай таза кармоого аракет кылабыз. Себеп дегенде, анан эми ушул жолдордун оңолуусу, ишкер катары силерге кандай таасир этип атат? Бизге чын айтканда 2 жылдан бери биздин туугандарыбыз, алыстагы же болбосо бир досторубуздун баардыгы аябай кубанычта да. Себеп дегенде бул шаар алмашып кеткенби деп, өзгөрүп кеткенби деп тамашалап көрүшөт. Себеп дегенде шаардын жолдору өтө тездик менен оңолуп, өнүгүп жатат. Мына биздин ишканабыздын алдындагы Торгоев көчөсү бир кириш өзү кыйын эле да. Баягы жолдун тешиктеринен буйтайм деп машинелердин кагылыштары болчу, ар кандай тыгындар болчу. Азыр чын айтканы менен болобу 4 полоса кылып бул жолду жасап койду. Жээктерине мына парковкаларды коюп койду. Ошо менен баягы өндүрүшкө сатып алууга келген биздин кардарлар дагы орду менен келип, мындай орду менен токтоп киргени биз үчүн сыймык болуп атат. Ушул өндүрүш тармагындагы ишкерлердин үлгүсү катарында иштеп атпыздар. Кудай таалам ийгилик берсин. Анан эми бүгүнкү күндө ушул шаар башкармалыгы дейбизби, мамлекеттик органдар кандай колдоолорду көрсөтүп атат же кандай бут тосууларды кылып атат деген ачык суроону бергибиз келип атат. Бул жакта албетте эми өндүрүштө бардыгы менен иштешебиз. Анан эми мамлекеттик кызматкерлер менен дагы иштешебиз. Эми колдон келишинче алар менен туура так иштешкенге аракет кылып келебиз. Азырынча алар жактан, мисалы үчүн мэрия жактан же болбосо бир муниципалдык кызмат жактан ар кандай бир сураныштар болсо, баягы ыгынтап, чечип келебиз да. Жакшы алар менен. Сиздерге бут тосуу жокпу? Жок, бут тосуу жок. Тескерисинче баягы өндүрүшкө колдоо жакшы аяккы жылдары өтө күчтөнүп келатат да. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Каракол шаарындагы тоо ложасына келдик десек болот. Каракол шаары дегенде эле Кыргызстандын жашоочулары эмес, жалпы ушул Советтер Союзунун учурундагы ошол өлкөлөр курамында болгон өлкөлөрдүн жарандары дал ушул тоо ложасын эсептешет. Анткени Каракол шаары бул эл аралык нормага жооп берген, Советтер Союзунун учурунда алдыңкы 3-түккө кирген тоо ложасы деп
эсептеленип белгиленет. Бул деген сөз Каракол шаары эле үчүн эмес, жалпы Кыргызстан үчүн дагы туризмдин бир борбору деп белгилесек болот. Туризмде ушул жогоруда бөлүнгөн 2 миллиард каражаттын өзөгү, ошол каражат инфраструктураны өнүктүрүп, жолдор жасалып, ошол эле учурда шаардыктарга, туристтерге ыңгайлуулуктар түзүлсө, биздин экономикабызга, биздин ушул мамлекетибиздин түптөлүшүнө, шаардын өсүп өнүгүшүнө болуп көрбөгөндөй бир жакшы мүмкүнчүлүк болот да. Биз азыр ушул өзүбүз дагы кандай абалда экен, качан башталат экен деген максатта ушул тоолуу жазасына өзүбүз келдик. Азыр бир аз бар экен, бирок кар түшүптүр. Жакынкы күндөрдө бул жакта ушул сезон ачылат экен. Андыктан жалпы эле ошо кыргызстандыктарды, ошол эле биздин дүйнө жүзүндөгү туристтерди дал ушул Каракол шаарынын тоолуу жазасына барыңыздарды чакырабыз.